Кутмандуу кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы, арыбаңыздар, ардактуу кесиптештер, урматтуу мугалимдер, агартуу тармагынын кызматкерлери, асыл адамдар. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат. Бүгүн дагы биз ошол сиздер менен кеңири баарлаша турган сабакты уюштурдук. Эмнеде көйгөйлөр болуп жатат, кандай муктаждыктар бар, ушул суроолорду берип, сунуштарыңыздарды берсеңиздер. Азыркы күндө бизде көйгөйлөр бар. Бизде жаңы усулдарды колдонуунун окутулуп, ар кандай тренингдер өткөрүлөт, курстарга барып жатасыздар, семинарлардан окуп үйрөнүп жатасыздар. Үйрөнө албай, билим жетишпей жаткан да мугалимдер бар. Бирок ошол алган билимибизди практикада колдонууда көйгөйлөр бар. Анткени биз окутууда ар кандай долбоорлор менен мугалимдерди окутуп келебиз да, анан ошондо күбө болобуз. Мен адегенде өзүмдү тапшырып коеюн, тааныштырып коеюн. Шарапова Нургүл Дөлөсовна, Нур Сабат билим берүү борборунун негиздөөчүсүмүн. Азыркы күндө мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу тармагында көп жылдан бери кызмат аткарып келемин. Ысык көл областтык билим берүү институту бар, ошондо методист катары жана жетекчилик ишмердүүлүктө дагы кызмат өткөрүп келдим. Андан кийин эл аралык долбоорлор менен тренингдерди уюштуруучу багытында кызмат өтөдүм. Азыр ушул Нур Сабат билим берүү борборунда онлайн курстарды өткөрүп жатабыз. Ошондой эле кадимки семинар тренингдерди өткөрүп келебиз. Мугалимдердин позициясы, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу тармагында эл аралык долбоорлор менен семинар, тренингдерди, ар кандай программаларды окутуп келдик. Биз USAID окуу керемет долбоору менен дагы жаңы стратегияларды, усулдарды үйрөттүк башталгыч класстын мугалимдерине. Бирок жогорку класстын мугалимдери бул усулду үйрөнгөн жок. Башталгыч класстын китептерин алып кетсеңиздер болот. Биздин курстарда ошолорду үйрөтөбүз да. Анан эми ушул ар кандай долбоорлор менен семинар, тренингдер өткөрүлөт. Азыр болсо табигый илимдердин мугалимдери боюнча үйрөтүлүүдө да. Анан ушул окуу колдонмолору дагы бекер таратылат долбоорлор мененчи, баардыгы долбоор каржылайт да, анан сертификат менен камсыз кылат. Ошентип келдик. Бирок окутууда андай билим алды мугалимдер, бирок практикада колдонуу көйгөйү турат. Колдонулбай эле да көпчүлүк учурда. Практикада колдонгон мугалимдер аз болуп жатат. Эмнеге экендигин сүйлөшүп да көрдүк. Албетте мугалимдер өзлөрүнүн ушул убактынын жетишпестигинен, ар кандай түйшүктүн себебинен, өзлөрүнүн жеке каалоосунан, ошол жалкоолугубуздан деп дагы айтылды. Колдонулган да учурлар болот. Ачык сабак учурунда сонун кылып сабактарды өтөсүздөр, колдоносуздар. Бирок күнүмдүк сабакта жаңылануу мазмунундагы сабактар аз колдонулуп жатат. Ошондой бир көйгөй бар. Экинчи көйгөй жана жалпы билим берүүчү стандарттыбыз бар. Ошол стандартты түшүнбөй жатышат мугалимдер. Стандарттын документин ачып карап, окуп, тереңдеп өздөштүргөн мугалимдер аз болуп жатат. Азыр бизде жаңылануу критерийлик баалоо киргизилди. Критерийлик баалоодо бул биз балдарга дифференциациялык окутуу мазмуну бар. Ошол балдарды окутууда биз тапшырма берип жатканда, ошол тапшырманы балдардын аткарышын кандай баалайбыз? Критерийлерге негизделген баалоо жүргүзүлөт да, ошондо биз стандартка таянабыз. Предметтик компетенттүүлүк, негизги компетенттүүлүктөн алып чыгып, бүтүрүүчү натыйжалар иштелип чыгат да. Анан ошол кайсы критерийдин негизинде балдардын билимине баалайбыз деп, анан ошол критерийлик баалоо киргизилди азыр. Бул дагы башталгыч класстын мугалимдерине башталды. Муну атай долбоор эмес, бул бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган жанагы билим берүүдөгү баалоо долбоорунун адистери окутуп, методисттерди жайылтылууда да, азыр толук жайылтыла элек. Ошол методисттер окутулуп, мугалимдерге толук жете элек да. Критерийлик баалоо да бүгүнкү күндө жаңы да. Мына ошону өзүбүз дагы тренингдерге катышып үйрөнүүдө, анан мугалимдер менен да иштегенде, азыр биз мугалимдерге дагы семинарларды уюштурдук да. Ошондо бир дагы мугалим стандартты окуп чыгып, бул жерде бул компетенттүүлүктүн негизи, анан предметтик компетенттүүлүктөр, мазмундук тилкелер бул деп айта алган жок. Себеби көп жылдан бери баягы жаңы стандарт киргизилгенде окуп чыкканбыз. Ошондон кийин эле такыр унутуп калыптыр, карабай калыптыр.
бир да мугалим азыр ачпай эле экен да. Ошол көйгөй болуп атат. Биз стандарт демек, биз стандартты жакшы түшүнбөй жатабыз. Стандарт деген эмне? Анын дагы өтүшүбүз керек экен. Алысыраак болуп жатабыз дагы, салттуу окутту көнгөн сабагыбызды эле өтүп жатабыз. Ошондой бир көйгөй бар. Анан дагы бир үчүнчү көйгөй маалыматтын жетишсиздигинен семинар, тренингдер, атайын окутуу, жаңы усулдарды үйрөнүүдө муктаждык болуп жатат да. Ошондуктан бул онлайн курс биздин максат мугалимдерге, педагогдорго, тарбиячыларды да окутабыз. Ушул бүгүнкү күндөгү жаңыланууларды жеткизүү, мугалимдерге усулдук жардам берүү жана сабактар менен курстарды өтүп, сабактарды өтүү мугалимдерге болуп жатат, онлайн болсо дагы. Аралыктан окутуу, маалымат гана аласыздар, лекция катары эле онлайндан окуп жатпайсыздар. Ал эми практика жүзүндө өзүңүздөр аткарганда, кадимки семинар, тренингдерге катышкан дагы жакшы, аны дагы өткөрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми бүгүнкү учурда жаңылануудагы маалыматты алып турган жакшы экен. Эмне деген жаңылыктар бар, кандай усулдар киргизилди азыр билим берүү министрлиги тарабынан, биз кайсы усулдарды колдонушубуз керек экен, стандарттын талабындагы, мазмунундагы сабак кандай болуш керек экен деп биз маалымат алып турушубуз зарыл. Маалымат алсак, анан бизде түшүнүк пайда болот. Түшүнүк болгондо бизде өзгөрүү пайда болот да. Анан албетте каалоо сиздердин, анткени талап ушундай, аттестация, аккредитация, аттестациядан мугалимдер аттестациядан өтпөй калып жатат. Азыр өзүңүздөргө белгилүү. Көпчүлүк мугалимдер канча жана категорияга тапшырып жатпайбызбы? Анан аз эле мугалим өтүп жаткандын себеби бул жана тесттен өтпөй калып жатабыз. Тесттен түрдүү суроолор бар. Жаңылануу багытында ал негиздиги стандарт, анан жана нормативдик укуктук актылар, мыйзам, программа, концепциялар бар, логикалык тапшырмалар бар. Ал жердечи ой жүгүртүүнү өнүктүрө турган мышление, ой жүгүртүүгө багытталган суроолор бар да. Ошондуктан тесттен өтпөй калып эле анан жанакы категорияга ээ боло албай жаткан болуп жатат. Ошон үчүн мунун себеби жанагы окубагандыгыбызда, окуу колдонууларды стандартты окубаганыбызда болуп жатат. Көйгөй. Анткени менин тажрыйбамда, практикамда көп эле жолу күбө болдум. Биз 2015-14 жылдары баштаганбыз, Наристе программасы менен мугалимдерди окуттук. Ошондо тапшырма берилген, тренинг бүтө электерчи. 5 күн окуп анан эс алып, андан кийин 5 күнгө келишчү да. Анан ошол китептерди бетине мынчанчы бетте, мынчанчы бетчике окуп келесиңер, мастер класс өтөсүңөр, өздөштүрүп анан бизге суроолор бергиле дейбиз да. Ошондо окучу эмес да, тренингдин жүрүшүндө элечи окуп келчү эмес, китеп бетин ачканга убакыт болот мугалимдер. Анан ошол ойдон эле текче деле кала берип, анын ичинде эмне жазылганын деле билбей калган тарбиячылар көп болду. Балалык программасын деле чайтеттеп эчки тереңдөө өздөштүрүп окубаган учурлар көп болуп атат да. Анан стандартты деле абдан терең өздөштүрүп окуткан мугалимдер аз. Анткени убакыт жетишпейт. Жалпы жөнүнөн билебиз, сабак өткөндү билебиз, окутабыз, предметти билебиз, албетте сонун кылып сабактарды өтө алабыз. Бирок стандарттын ичинде жана илимий негизде жазылган да, ал академиялык окутуучулардын тили менен жазылган. Анан ошондо балким терминдерди түшүнбөгөндүктөн, балким тилди түшүнбөйбүзбү, же балким тилине жетишпеген калгандыктанбы, эртеңки ананка калтырап эле кала бергендиктенби, ошону окубагандыктан билимибиз жетишпегендиктен тесттен өтпөй калабыз. Ал эми жанагы аттестацияга даярданганда биз жанагы сабак, видео сабактарды даярдап жатпайсыздарбы? Методисттер белгилейт, анан портфолио, электрондук портфолио, бүтүндөй документтерди даярдайсыздар, фотосүрөт, ишмердүүлүктөрүңүздөр, албетте алар жакшы, аларды көрсөтө аласыздар, сабакты өтө аласыздар, сонун кылып видеого тартып көрсөтө аласыздар. Бир гана тесттен өтпөй калып жатабыз, ошол көйгөй. Себеби жанагы теориялык материалдар менен таанышпагандыкта болуп жатат. Ошол сураныч сиздерден биз милдеттүүбүз, баарыбыз окушубуз керек да, стандартты ачып чыгыңыздар. Ошол критерийлик баалоо боюнча сабактар болот, курста болот да. Ошо менен кенен тааныштырып, бир топ сабак уюштуруш керек болуп жатат. Стандарт жөнүндө өзүнчө сабак, анан критерийлик баалоо ошол стандарттан кийин киргизилип атат. Азыр жаңылануулар ошондо да. Эми азыр бизде мезгил талабындагы мугалим бүгүнкү күндө кайсы багытта жаңылануулар кетип жатат. Сингапур методикасы киргизилди. Бул Сингапур методикасынын мазмунун билем өзүм, бирок толук азыркы күндөгү же чет элдиктер келип тренерлер окутту. Мен ошол тренингке катышпай калдым, анткени мен билимим гуманитарияда, кыргыз тил адабиятчы мугалимимин.
тажрыйбалуу эл аралык долбоорлор менен иштеп жүргөн тренер катары тажрыйбам болсо дагы, каалоом болгондо дагы, бирок ага стем мугалимдери катышып, мен чет өлкөлүк тренингтерди укпай калдым да. Ошону аябай абдан билгим келет, бирок ошону угуп, үйрөнүп, азыркы күндө мугалимдерди окутуп жаткан тренерлер бизде сабак берет. Ошол тренерлерди чакырдык элек бүгүн. Бирөөсү ооруп калыптыр. Анан Сингапур методикасынын мазмунунда алар да кенен түшүндүрүп беришет. Бул балдарды интерактивдештирүүчү ыкма. Балдарды жандуу сабак өтүп, балдар бир да бала сабакта кыймылсыз, жөнсүз, тапшырмасыз, ишсиз калбайт да. Ана баардык бала иш аракетке кире турган түрдүү интерактивдик кызыктуу усулдар. Бул Сингапур методикасынын позициясы ушунда. Азыр эми бүгүнкү күндө мезгил талаабында мугалимде бул 21 кылымдагы көндүмдөр негизги орунда турат. Стандарт боюнча компетенцияга негизделген билим берүү деп жатпайбызбы? Бул компетенцияга негизделген билим берүү дегендин өзү бул жөндөмдүүлүк, анан алган билимиңди турмушта колдоно билүү да зарыл. Биздин мурда салттуу окутууда биз окуп, түшүнүп, анан айтып берип, өзүбүз окуп жүргөн мезгилибиз. Андан кийин салттуу окутууда деле параграфты окудук, тест алдык, жазып алдык, тапшырма алдык, билимин баалап, сурапкан жооп бергенине карата баа койчубуз. Бул теориялык жыйынды деп аталат да, билимдердин жыйындысы. Билеби, ошону айтып бере алабы, знания, билими барбы, билимине карап баа койчубуз. Азыркы талап көндүмүнө аткара билүү, колдоно билүүсү маанилүү. 21 кылымдагы багыт, билим берүүнүн багыты ошого өзгөргөн. Дүйнө жүзү боюнча 21 кылымдагы көндүм негизги өзгөрүлдү. Анткени ошол алган билимиңди турмушта колдоно албасаң, анда демек ал билим эмес болуп эсептелинет да. Турмушта колдоно билиш керек. Кээ бир адамдар бар, чын билебиз баарын, бирок колдонбойбуз да жашоодо. Көп эле билим ала беребиз, бирок жашоодо колдонбойбуз. Инсандык өнүгүү боюнча, адам өзүн өнүктүрүү боюнча, усулдук чеберчилик боюнча көп эле билимди алабыз, бирок колдонбойбуз да. Компетенцияга негизделген билим бул ошо турмушта колдоно билүү деген сөз. Кандай көндүмдөргө ээ болушубуз керек? Бир жашоодо ийкемдүүлүк, пикир алышуучулук, креативдүүлүк менен ойлоп таап, жаратмандык, пикир алыша билүү, кызматташа билүү жашоодо өзгөрмөлүү заманда жашоодо адам өзүн таап кетиш керек болуп жатат. Ошондо жөндөмдүү адам бул жашоодо тың, өз жашоосуна өзү тың болуп, ордун таап кетип жатат да. Ошондуктан жөндөмдүү адамдын позициясы биринчи орунга чыгып калды 21 кылымда. Ошондуктан стандарт да ошого компетенцияга негизделген билим деп, компетенттүүлүк, аткара ала билүү, жасай билүү, турмушта колдоно билүү практикасы менен негизделип, стандарт өзгөрүп кетти. Азыр эң негизги мазмун практикада болуп калды. Ошондуктан 21 кылымда кандай көндүмдөр маанилүү болуп калды? Маалыматтык сабаттуулук, өтө жыш маалымат, медиа сабаттуулук, компьютердик технологияны колдонуу, жасалма интеллект киргизилди. STEM билим берүү, практикалык иштерди аткарып, турмушта ошол аткара билүү, колдоно билүү, чыгармачылык, креативдүүлүк, логикалык, терең аналитикалык ой жүгүртүү, сынчыл ойлом, өндүрүмдүүлүк, мына ушул технологиялык сабаттуулук, ийкемдүүлүк жана финансылык сабаттуулук дагы маанилүү болуп калды. Бул жанагы пиза тестирлөө, пиза баалоону билебиз, баарыбызга белгилүү. Ошол пиза эмне үчүн бул пиза деген Program International Student Assessment деп которулат, чечмеленет. Бул эл аралык билимди баалоо программасы деп чечмеленет. Бул дүйнө жүзүндө окуучулардын, балдардын, мектеп жашындагы балдардын турмуштук көндүмдөрүн баалай турган тестирлөө да. Ал жерде кадимки эле турмуштук тапшырмалар берилет. Бул теориялык, илимий тапшырмалар эмес ал жерде, турмуштук көндүмдөр. Ошондуктан бул көндүмгө негизделген билим берүү деп жатат. Ал жерде ойлоно алабы, ошол кырдаалдан чыга билеби, эсептей алабы, математикалык көндүм. Финансылык сабаттуулук, жашоодо акчаны туура пайдалана алабы, анан ошол ситуациядан, кырдаалдан мындай ойлоп тапкычтык менен чыга алабы деген суроолор берилет да. Ал жерде логика жалаң, анан окуп түшүнүү.
текст окуп, көп учурда биз байкабай кеткен терминдер болот да, байкабай кеткен маалыматтар болот. Ошол түшүнбөй калабыз да, бир сөздү пропускать этип ийбиз. Бир сөздүн маанисин түшүнбөй калып, анан такыр башкача түшүнүп алабыз. Окуучулар да ушундай кездешет да, ошон үчүн окуп түшүнүп, ал жерде таблицалык, сплошной туташ эмес тексттер менен, текст жаратуу ыкмасы менен ошондой суроолорду окуп түшүнүүгө багытталган суроолор берип жатат. Окуп түшүнүү, креативдүүлүк, сынчыл ой жүгүртүү, математика, глобалдык түшүнүк, кругозор, жашоодогу адамдын позициясы, ошол боюнча суроолор. Эми ошондо турмуштагы позиция кантип колдонулат, турмуштук кадимки тапшырмалар берилет, пизадач. Демек, бул эмнеге алып баратат? Бул жашоодо көндүмүңдү, сен эмне көндүмгө ээсиң, турмушта сен ошол жөндөмдүүсүңбү бир нерсеге, жашоодо колдоно билесиң, мисалы үчүн гүл өстүрө билесиңби деген сөз. Бактарды кантип өстүрөсүң, бул мындай практикада колдоно билүү. Ошол математикалык түшүнүгүң менен сен аянттарды кантип чыгарасың, архитектуралык курулушту кантип жасайсың деген сыяктуу, компьютердук технологияны кантип жасайсың, кайсы интернет булактарын пайдаланууда. Анан креативдүүлүк менен жаратмандык ой жүгүртүүдөгү сенин жөндөмдүүлүгүң текшере турган пиза болуп атпайбы? Ошондуктан тапшырмалар, демек, азыркы күндө дүйнө жүзүндө актуалдуу нерсе адамдын жөндөмдүүлүгүнө биринчи орунга чыккан. Адамдын жөндөмдүүлүгү бааланат да, жашоодо биз аткара билсек, жасай билсек, колдоно билсек, анан биз ордубузду табабыз. Бүгүнкү күндө стандарттын позициясы, жаңы стандарттын мазмунунда билим берүүнүн позициясы жөндөмдүүлүккө негизделген. Компетенция деген жөндөмдүүлүк деген сөз. Көп жөндөмдүүлүктөрдүн жыйындысы. Компетенттүүлүк ошол жөндөмдүүлүк. Мына ошол жөндөмдүүлүккө, компетенцияга негизделген билим берүү деген баланын турмушта колдоно билүүсүн өнүктүрүү. Бул практикалык негизи менен өнүгөт да, практикалык билим берүүдөн анан бул натыйжага жетет. Ошондуктан Сингапур методикасы бекер киргизилбейт. Ал жерде баланын практика аткарылып жатып, жөндөмдүүлүгүн өнүктүрөт. Интерактивдүү ыкмалардын түрүн колдонуу менен биз баланын жөндөмдүүлүгүн өнүктүрөбүз. Ошону турмушта колдонуп көрүп, анан практикада колдонуп көрүп, анан турмушта пайдалана алат да. Эгерде биз салттуу окутуу менен эле мугалим сүйлөп маалыматты берип, кайра окуучудан билимин гана айтып берүүсүнөн гана карап баалап койсок, анда турмушта колдоно билүү жөндөмдүүлүгү бааланбай калат дагы, ал актуалдашпай, сыртта калып калат да, ал компетенцияга негизделген билим эмес. Мурдагы программа ушундай болчу. Азыркы программада ошол жөндөмдүүлүк болуп калган. Ошондуктан баланын жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү үчүн биз методикабызды өзгөртүшүбүз керек. Ошол методика өзгөртүр бизде Кыргызстанда мугалимдерде бүтүндөй республика боюнча көйгөй турат. Бул стандарттын мазмунундагы талапка жооп берген сабакты өтө албай жатабыз, анткени методика бизге жетишсиз. Биз методикабызды өзгөрткөндө анан билим берүү системабыз сапаты өзгөрөт. Биздин балдарыбыздын көпчүлүгү сабакка баргысы келбей жатат. 6-7 класстан жогорулап, андан кийин уже сабакка баргысы келбей жатат балдар. Аларга тажатма сабак, кайталанма сабак, кадимкидей алар акылдуу балдарбыз да, альфа мун. Буларга жандуу кыймыл, өзү ачылыш жасап анан ырахат алгысы келген позицияны күтүп жатат. Ошондуктан сабакка баргысы келбей жатат көпчүлүк окуучулардын. Бизде ушундай көйгөй турат. Ошол көйгөйдү билип, анан билим берүү саясатында министрлик бул колдоого алып, мугалимдерге жаңы методика, Сингапур методикасы бекер киргизилбей эле да. Бул Сингапур методикасы жаңы усулдар деп түшүнүш керек да. Бул Сингапур методикасы деген баланы интерактивдештирип, турмушта өзүн жөндөмдүүлүгүн өнүктүрө турган методика болуп саналат да. Бизде окуу керемет долбоору менен дагы сонун ыкмалар киргизилди. Баланын аналитикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү, анан дифференциацияланган интеграциялык позицияны өнүктүрүүчү усулдар. Абдан жандуу сабак өткөзүлөт мунун усулдарды колдонсок. Инновациялык технологиялар боюнча окуттук да, башталгыч класстын мугалимдери STEM билим берүүнү окуттук. Ошол инновациялык технология, сынчыл ой жүгүртүү, баланын маалыматтык, компьютердик технологияны колдонуу менен катар, ошол колго жасап модельдик технологиялар менен бул жаңылануу методикалары министрлик тарабынан болушунча камсыз кылууда мугалимдердичи. Бирок дагы деле кеңири катмарга жеткирилбей жатат. Кеңири катмарда мугалимдер түшүнбөй жатабыз. Албетте бул нормалдуу көрүнүш,
жаңыдан эскиден жаңыга өтүүдө ушундай кыйынчылыктар болот, пробелдер болот, бара бара анан жолго коюлат. Ошондуктан биздин максат ошол билим берүү саясатын жүргүзүү менен катар министрликтин саясатын жүргүзүүдө дагы квалификацияны жогорулатуу системасында дагы биз жеке билим берүү борбору болсок дагы онлайн сабактар аркылуу бүгүнкү күндө билим берүү тармагындагы жаңыланууну көпчүлүк мугалимдердин катмарына жеткизүү максатыбыз болду. Профессиональный стандарт, кесиптик стандарт бул кыргызчага которула элек, менин билишимче бул орус тилинде чыккан. Бул кесиптик стандарт иштелип чыккан. Ушул кесиптик стандартты мен группага салам. Муну менен да таанышып чыгыңыздар. Тестте бар, аттестациядан өтүүдө. Кесиптик стандарт буга чейин жок эле бизде. Бир чоң көйгөй болчу. Биз канча тренинг өткөндө ошо кесиптик стандартыбыз болсо деле, бирок иштелип жатат. Иштелүүдө бүтүп калды, мына бекитилет деп угуп жүрчү элек. Анан 22-жылы 24-июнда бекитилди министрлик тарабынан кесиптик стандарт. Мугалим кесиптик стандарт. Биз кандай болушубуз керек? Биздин талабыбыз бул жерде билим берүү, башталгыч билим берүү, орто билим берүү, кесиптик билим берүүдөн тарта мына ушул орто билим берүү жана башталгыч билим берүүдө биз эмнелерди билишибиз керек? Биздин позициябыз, билимибиз кандай болуш керек? Кандай өнүгүп турушубуз керек? Ушулардын баардыгы берилген. Группага салайын, муну окуп чыгыңыздар. Өтө деле татаал, орчундуу эмес. Бул ошондо айтылат. Мугалим үзгүлтүксүз өзүнүн билимин, чеберчилигин, ушулдук чеберчилигин өнүктүрүп туруш керек. Кесиптик стандарттын мугалимдин образы берилет мында. Мугалимдин мектепте сабак жөнүндө түшүнүк өзгөртүшүбүз керек. Биздин сабак 45 минутталык сабагыбыз маанилүү. 45 минутталык сабак ошол баланы өзгөртө турган, өнүктүрө турган ошол сабак балдар үчүн жандуу дагы, кызыктуу дагы, таасирлүү дагы, натыйжалуу дагы болуш керек. Мына ошол сабакты кандай өтүш керек? Ушул мугалимдердин сабагына катышып, ар кандай конкурстарды облустук деңгээлде өткөрүп келдик. Сабактар, мастер-класстар, даярдалган сабактар, ачык сабактар, конкурска даярдап келген сабактар. Анан атайын семинарларды өткөргөндө сабактарыңыздар сонунда мугалимдердики жакшы. Ар кандай сабактар бар, деңгээли анализ бергенде мыкты сабактарды да көрөбүз, орто жана натыйжага жетпеген сабактар да болот. Бирок күнүмдүк сабакта, кадимки күнүмдүк сабактарда эгерде мугалим биз силердин сабагыңарга катышабыз деп айтпай эле барсак, абдан мындай кейиштүү сабактарга күбө болобуз. Окуу китебинен сыртка чыкпаган жана эч кандай методиканы колдонбогон, параграфты окугула, айтып бергиле деп эле убакыт өткөргөн эле сабактар көп да. Кызыктуу сабак өткөн фанат мугалимдерибиз бар, бирок алардын саны аз болуп атат. Анан ошол көйгөйдөн чыга эле сабатсыздык да көп болуп атат да. Бара бара бул деле өзгөрөр албетте. Ар кандай шарт, турмуш шарттан деле болуш керек. Бирок мугалимдин адемилиги шыктандыруу, мугалимди колдоо да жетишпей жаткандыр балким. Өзүбүз мындай патриот болуп, мен жакшы сабак өтүшүм керек. Мен балдарым мени карап атат күндө. Бүгүн да бизде, мен Бишкек гуманитардык университетин аяктадым эле, ошо окуп бүткөм. Ошондо Намазбек Бейшекеев деген агай, синтаксистен берген агайыбыз бар эле. Ошол бизге сабагын, лекциясын бүтүп, анан бүгүн да мен балдарыма талкан таап кеттим дечи. Согуш мезгилин көргөн киши экен. Ошондо күн сайын ошо бир бир аз, бир учукка жетпеген бир аз талкан болсо да ошону таап келип үйгө алып барышчу экен да. Ошондо балдарым багалы депчи. Ошондо сырттан таап, ата сырттан таап келген тамак балдарына аш болумду, жугумдуу болсун деп аракет кылышчу экен. Анан ошондо мен силерге берген сабагым бүгүнкү дагы, мен бүгүн дагы талкан таап кеттим балдарыма деп эмгектенип, эмгек акым менен ушу мен бүгүн аш таптым. Мен эмгегим менен дагы бүгүн азык таптым. Пайдалуу ишке, мындай коомго пайдалуу иш келтирдим деген сөз катары айтчу. Бүгүн дагы мен балдарыма талкан таап кетип баратам. Эмгектендим деп ушундай өзүнүн сабак бергенден кийин өзүнө өзү ыраазы болуп, аракет кылып жакшынакай лекциясын окуган, өзүнө өзү ыраазы болуп чыкчу сабактанчы. Ал кезде биз студент болчубуз. Мен ошол сөздү абдан таасирленип уктум эле. Анан кийин мен өзүм мугалим болгондон кийин демек мен бүгүн дагы натыйжалуу, бүгүн пайдалуу болду. Бүгүн дагы мен ошол
мына айлык алып атпайбызбы? Күн сайын күнүбүз эсептелип, анан айдын аягында айлык маяны алабыз да. Анан ошол күнүндө мен ошол бүгүнкү сабагымды өткөндө айлыкка эсептелет. Бүгүн ошол алган айлыгымды татыктуу алдымбы деп ойлонсок жакшы болот беле. Ошондо ошол агай ушинтип айтчу эле. Ар бирибиз ошентип намыстанып ошондой татыктуу сабак өтсөм, бүгүн мен да татыктуу айлык акымды татыктуу алам деп ойлонот белек да. Анан ошол билим берүүдө мына окутуу, билим берүү чөйрөсү сабакты уюштуруу, окутуу анан баалоо маанилүү. Билим берүү чөйрөсүндө дагы, сабакты уюштуруу тактикасында дагы, окутуу усулдарында дагы, баалоодо дагы жаңылануулар киргизилди. Так, мугалим бүгүнкү күндө мугалим уюштуруучу, шыктандыруучу, предмет аралык тьютер деген жана интеграцияланган, жубурлушкан предмет башка предмет менен жубурлуштуруп, байланыштырып сабак өтүп билим берүү. Себеби мындай ааламдашуу заманында адамдын кругозору да кенен, ой жүгүртүүбүз да глобалдуу болуп калган. Биз кенен ой чабытыбыз кенен мезгил. Ошондо дагы биз бир предмет менен эмес, бир нече предметтерди айкалыштырып, элементтен камтып өтүү маанилүү. Интегратор, ортомчу, медиатор, аналитик, корректор, оюн техниги, веб-психолог, методист, архитектор, тармактык педагог, тренер деген жаңы терминдер мүнөздүү болуп калган азыр. Ким дегенде туруктуу өнүгүү максаттарыбыз бар. Бул Бириккен Улуттар уюму тарабынан негизделген туруктуу өнүгүү максаты 17 максат бар. Дүйнө жүзүндө ушуну белгилейт. Дүйнөлүк вебинарларга катышсаңыз дагы бул 4-үнчү сапаттуу билим берүү. Өтүшүп койсок абдан сонун болот эле. Өчүрөбүз. Сапаттуу билимге ээ болуш үчүн биз сапаттуу билимге сиздин тажрыйбаңызда, сиздин практикаңызда сапаттуу билим болуш үчүн эмне жетишсиз болуп жатат? Көп көйгөйлөр бар албетте. Көптөгөн көйгөйлөр бар, конечно, албетте. Бирок мен сапаттуу сабак берүүдө мага эмне жетишсиз деп ойлонсок, сынчыл ой жүгүртүү да. Анан мен ошол эмнени түшүндүм? Биз мурда совет мезгилинде тарбияланып, мектепте окуп аяктаган муунбуз. Анан салттуу окутуу методикасында дагы салыштырып келгенде бизде мурда анализдечи эмеспиз, аналитикалык ой жүгүртүү жок болчу да. Кадимки эле өзүм кыргыз тилчи адабиятчы мугалим катары айтайын, чыгарманы окуганда анан чыгарманын мазмунун толук үтүлүп точкасына чейин, каармандарына чейин, сюжетине чейин айтып берип мугалимге, анан баалчыбыз чыгармага терең анализдеп эмне үчүн деп анализдечи эмеспиз да. Ошол сабакка да, турмушка да аналитикалык сынчыл ой жүгүртүү жок болчу. Андан кийин проект Pix менен 2005-2004 Кыргызстанга сынчыл ой жүгүртүү долбоор киргизилди. Жана Венден диаграммасы, Т-схема, 2 бөлүктүү күндөлүк, концептуалдык карта дегендин баары, кластер, Синквейн дегендин баары ошол сынчыл ой жүгүртүүнүн методикалары. Сынчыл ой жүгүртүү киргизилди. Демек, сынчыл ой жүгүртүү адамды өстүрөт экен. Азыр 21-кылымдагы көндүм 4К көндүмү деп баса белгилеп, ушуну ар бир сабагыбыздын линия катары жүргүзүлүш керек деп окутулууда. Бул биз эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө ошол hard анан soft skills дейт англис тилинде. Катуу көндүмдөр, жумшак көндүмдөр. Катуу көндүмдөр булар биз белгилүү бир профессияга ийбиз. Мисалы үчүн повар болсок, же тикмечи болсок, мына же мугалимбиз биз, окутуучу. Ошол эле тармакты билебиз. Ошол эле жөндөмдө, ошол эле көндүм. Ошол узкая специальность деп коет да. Ошол бул катуу көндүмдөр деп аталат. Hard skills деп аталат да. Ал эми жумшак көндүмдөр булар ийкемдүү көндүмдөр. Бул сынчыл ой жүгүртө билген, чыгармачылык менен ой жүгүртө билген, креативдүү мамиле түзө билген адамдар менен пикир алыша билген, анан кызматташтык иштерди жүргүзө билгенге жөндөмдүү болушубуз керек. Кайсы гана математик болбойлук, кыргыз тилчи болбойлук, врач болбойлук, технолог болбойлук, инженер ким гана болбосок, адам баласы азыркы күндө 21-кылымда бири-бирибиз менен кызматташтык түзсөк, сынчыл ой жүгүртсөк, анализдесек, турмушубузга, жашообузга, өзүбүзгө, сабагыбызга сынчыл ой жүгүртө билсек, креативдүү болсок, чыгармачыл болсок, анан жашоодо ордуңду табасың деген турат да. Мына ушул
soft skills, жумшак көндүмдөр, 4К көндүмү деп уксаңыздар керек. Сабакта биздин балдарыбыз ушул 4К көндүмүнө ээ болуш керек. Мына ушул 21 кылымдагы көндүмдөр маанилүү болуп чыгууда. STEM билим берүүдө мына ушул 4К көндүмүнө ээ болуп чыгат балдарыбыз. Сингапур методикасы биз окуп жаткан жаңы ыкмалар колдонуу бардыгында топ менен сабак өткөндө балдарыбыз ошол көндүмдөргө ээ болуш керек. Олуттуу билим алууда бизде окуу жазуу көндүм, илимий сабаттуулук, компьютердик технологиялык, финансылык сабаттуулук, маданий жарандык сабаттуулук деген сабаттуулуктар, функционалдык сабаттуулук деп уктуңуздар да, бул турмушта колдоно билүү, функционалдык сабаттуулук бааланат ПИЗадачы. Мына ушул 21 кылымдагы көндүмдөр маанилүү. Жеке кечиресиз, микрофонду өчүрүп койсунчу. Азыр могу митте бирөө билгизип алыптыр да. Так, митте ким? Венера Жороева дейт. Так. Өчтү. Мына ушул көндүмдөр 21 кылымдагы көндүмдөрдүн маанисин түшүнүшүбүз керек болуп жатат. Анткени бүтүндөй дүйнө жүзү бул маселени көтөрүп жатат. 21 кылымдагы көндүмдөр деп. Жөндөм адам эмнеге жөндөмдүү болуш керек? Финансылык сабаттуулук боюнча финансылык сабаттуулук деген атайы предмет киргизилген. Дүйнө жүзүндө башка өлкөлөрдөчү Казакстандын айрым бир жеке менчик мектептеринде изилдөө деген сабак киргизилген. Исследование. Биз окуу керемет долбоору менен изилдөө ишмердүүлүгү боюнча класстан тышкаркы иштерди уюштурдук. Баланын изилдөөчүлүк ишмердүүлүгүн өнүктүрүү дагы абдан маанилүү. Бул изилдөөчүлүктү биз мурда университеттен диссертация жактаганда, окумуштуулук даражасын жогорулатканда гана керек деген ой жүгүртүү болчу да. Изилдөө тактикасы, реферат жазганда ошондо эле түшүнчүбүз. Азыр изилдөө кадимки сабакта бала бакчадан башталып калды. Бул акылдуу улам адам аңсезин акыл өнүгүп жатат да, акыл интеллектисин өнүгүп жатат. Ошондуктан чыгармачылык, креативдүүлүк маселеси көтөрүлдү. Мынакей маданий жарандуулук, мына окуу жазуу менен бир катар окуп түшүнүү, математикалык сабаттуулуктар 21 кылымдагы сабаттуулуктардын актуалдуулугу өзгөрдү. Жеке сапаттарыбыз ынтызар болсок, максатка умтулуп, ыңгайлаша билүү маанилүү болуп атат да. Биз жаңы усулдар киргизилип жатканда мугалимдерге лекция окудук да. Анан ошондо улуу муундагылар келди, анан өтө карама каршылык көрсөтүштү. Биздин эле мурдагы совет системасындагы педагогика сонун болчу усулдар. Кайдагы жаңыланууну киргизип жатасыңар? Кантип эле окуучу сабактын максатын койсун? Кантип эле окуучу өзүн өзү бааласын? Мугалим бааламайынча окуучу эмнени бааламак эле? Сабактын максатын качан окуучу койчу эле? Мугалим коет да деп карама каршылыктар көрсөтүлдү. Эгерде биз баланы эркин койсок, мындай жандуу сабакты өтсөк башыбызга чыгып алат да. Эркин басып кетпей окуучуларды катуу кармаш керек да. Эмнени үйрөнүп жатасыңар деп каршылыктар көрсөттү. Андан кийин бул ыңгайлашууну айтып жатам да мен. Андан кийин азыркы учурда мугалимдерге лекция окусак, андай пикирлер жок, жаңыланышыбыз керек. Биз бардыгын кабыл алабыз деп уже көнүп калышты мугалимдер. Ошол ыңгайлашууда биз улам бир жаңы кирген нерсеге ыңгайлашып өтүп турбасак артта калып калабыз. Анан ошол Кыргызстанда билим берүү системасында ыңгайлашып улам жаңылыкка артта калбай өнүктүрүп кетиш да биздин кошкон салымыбыз болот билим берүүнүн өнүгүшүнө. 21 кылымдагы көндүм 4К дедим, англис тилинен кыскартылган сөздөр да буларчы. Критикалык, сынчыл ой жүгүртүү, креативдүүлүк, коллаборация, кызматташтык деген сөз. Анан навык презенттай өзүңдүн оюңду, пикириңди айта билген, өзүңдүн жөндөмүңдү көрсөтө билиш керек бул 21 кылымда. Ошол жөндөмүңдү көрсөтө билсек, анан жумуштап алабыз, жашоодон ордубузду табабыз. Эгерде жөндөмдүүлүгүбүз жок болсо, көрсөтө билбесек, анда коомдон четтеп калабыз. Азыр заман такыр талабы башкача болбойбу, ошондуктан окутууда биз балдарды турмушка даярдаш керек болуп жатат. Англис тилинен critical thinking, creative collaboration, communication деп которулат да англис тилинен, ошон үчүн 4К деп кыскартылган. Бул азыр STEAM, STREAM, мана 21 кылымдагы жөндөмдөр санариптик билим берүү актуалдуу болуп калды азыркы күндө. Функционалдык сабаттуулук деген терминди уккансыздар, бунун окууга, жашоого, иштөөгө жөндөмдүүлүк. Адам турмушунда
тынымсыз чөйрө өзгөрүлүп жатат, анан ошол ишмердүүлүгүндө турмушта колдоно билүүсү да. Функционалдуу сааттуу адам деген өзүнүн билимин турмушта колдоно билген адам болуп саналат. Бул математикалык, табигый илим, окуу сабаттуулугу, финансылык, креативдүүлүк жана глобалдык сабаттуулуктар мына ушул пизада текшерилет. Мына ушул сабаттуулуктарды өнүктүрүү максатындагы сабактарды өтүшүбүз керек болуп жатат. Заманбап билим берүүдө биз сөзсүз милдеттүү түрдө билим берүү стандартын 22-жылы өзгөртүү киргизилди. Жана негизги компетенттүүлүккө өзүн таануу жана көйгөйдү чечүү болуп калбады. Адам өзүн таанымайын өнүкпөйт экенбиз да көрсө. Анан ошол өзүн өзү уюштуруудан мурун өзүн тааныш керек экен деп анан улам өзгөртүү киргизилип жатат, киргизиле берет, коом өзгөрөт, адамдын аң сезими өзгөрөт, түшүнүк өзгөрөт, өзгөртүлө берет да алчы. Бул нормалдуу көрүнүш. Ошондуктан 22-жылдагы жаңыланган стандарт менен таанышалык, группага салайын аны дагы. Өмүр бою билим алууга умтулуу, компетенцияга негизделген билим берүү, анан ой жүгүртүүнү, креативдүүлүктү өнүктүрүү актуалдуу азыр. Изилдөө, эксперименттик долбоордук усул актуалдуу. Финансылык сабаттуулук маанилүү. Финансылык сабаттуулукту өнүктүргөн Финчилистен деген конкурс өтпөдүкпү? Баштагыч класстар жана максаттуу мектептер билесиздер. Ата энелер кошулуп кирип, бул финансылык сабаттуулуктан артта турбайбызбы дебеди ата энелер, Ошол финансылык сабаттуулук боюнча өзүн таанып өнүктүрүү боюнча сабактар абдан онлайн сабактар киргизилип жатат. Ошону өнүгүшүбүз керек болуп жатат. Стрим билим берүүнүн киргизилиши маанилүү. STEM сабактардын дүйнө жүзүндө STEMге басым жасалып жатат. Санариптик сабаттуулук, компьютердик технологияны билбесек, анда артта калып калабыз. 21-кылымдагы көндүмдөр, активдүү окутуу ыкмалары, Сингапур методикасы азыркы багытыбыз. Бизде жаңылануулар ушул болуп жатат. Албетте, бала тарбиялоодогу психологиялык билимге муктаж болуп жатабыз азыр. Z анан альфа муунду тарбияладык. Азыр альфа муунду окутуп жатабыз. Z поколение 2000-жылдардан берки, 2010дон беркилер альфа муун. Ошол 2010дон берки төрөлгөн балдарды окутуп жатабыз азыр. Альфа муундун позициясы күчтүү. Булар өзүнө ишенген, эрки күчтүү, өзүнө болгон ишеними сүйүүнү талап кылган, мен деген позициясы күчтүү, өзгөчө темпераменттеги, албетте мүнөз өзгөчөлүгүндө ар кандай, албетте, бирок өзүнө болгон баа берүүсү жогору балдар. Булар али келечекте боло элек кесиптин ээси боло турган балдар деп айтылат. Улам бир кесип жаңы чыгып атат. Өткөндө биздин министрибиз Докторкул Шашаевна дайыр жыйында маалымат берди. Азыр бизде бир эле билимге, бир эле кесип менен эле өмүр бою калуу мындай актуалдуу эмес болуп калды. Бир эле мурда биз бир диплом алып, анан адамдар, мугалим эмес, адамдар, башка кесиптеги адамдар бир эле диплом алып эле ошо менен эле калып эмгектенчүбүз. Азыр бир эле диплом менен эмес, бир канча билим алып, бир канча кесипке ооп кетиш шарт болуп калды да. Ошону айтты. Ошол азыркы күндө ошо бир эле азыр адам бала дүйнө жүзүндө адам баласында бир диплом менен чектелбей калды. Жашоо турмуш ошого алып келип калды да. Бир эле диплом менен чектелүү эмес, улам себеби өзгөрмөлүү жашоодо улам башка билим алып, улам бир башка диплом алуу мындай аргасыз болуп калдык ошого. Бара бара биз мугалимдер психологдун дагы, психологиянын дагы дипломун алып коюшубуз керек болуп жатат. Мисалы мен ошол планым бар, ошо психологияны да окушум керек болуп калды. Мугалимдик мага жетпей жатат да. Ошону менен катар финансылык сабаттуулук боюнча да окушум керек болуп жатат. Атайы экономика, балким экономисттин да диплому керекпи? Мына ушундай түрдүү билимдерди алып туруп өзүбүздү өнүктүрбөсөк, анда артта калып жатабыз замандан. Азыркы биздин балдарыбыз альфа муун ошо улам жаңы биз биле элек пайда боло элек кесипке ээ боло турган балдар. Булар ошого даяр балдар да. Ошондуктан могу компьютердик технологияны биз түшүнбөйбүз да көбүнүн функциясын. Биздин балдарыбыз түшүнүп анан бизге жасап берип жатпайбы? Ошол булар акылдуу муун. Булар тилдик кезде эле булар санарип коомдо төрөлгөн акылдуу муундар. Ошондуктан буларга методика дагы жаңы болуш керек, мамиле да жаңы болуш керек, өзгөчө болуш керек, курактык өзгөчөлүктү билиш керек, педагогикалык, психологиялык мамиле керек, билим керек болуп жатат балдарыбызга.
Мына инсанга багытталган окутуу деп тренингдер өткөрүлгөн. Бул баланын позициясындагы сабактар. Компьютердик технология. ТРИЗ деп окусаңыздар керек. Теория решения изобретательских задач деп чечмеленет. Жаратмандык теориясы, жаратмандык маселени чечүү педагогикасы. Бала жаратман болуш керек. Азыр жаратман деген термин актуалдуу. Бизнес чөйрөсүндө дагы, экономика чөйрөсүндө да, билим берүү чөйрөсүндө дагы жаратман деген термин актуалдуу. Мына ошондуктан жаратмандыгын өнүктүрө турган сабак. Бул ой жүгүртүүнүн жогорку деңгээлиндеги сабак. Да. Ушул активдүү окутуу усулдары, дифференциацияланган окутуу мазмуну киргизилди. Инклюзивдик билим берүүдө дагы жана башталгыч билим берүүдө да, орто билим берүүнүн мазмунунда дагы дифференциацияланган окутуу баланын жөндөмүнө, бул ошол инсанга багытталган окутууну ачып берет. Баланын жөндөмүн, каалоосун эске алуу менен түрдүү деңгээлдеги тапшырма, түрдүү деңгээлдеги окутуу мазмунун түзөт. Дифференциация ошол актуалдуу. Клил предмет менен тилди интеграциялоо окутуу киргизилди. Бул ошол Гарднердин теориясын биз стандартты окутуп жатканда сиздерге ошол Гарднердин теориясына таянып түзүлгөн стандарт. Ошол Гарднердин теориясы эмне экендигин тренингтерде өттүк элек 2015-16 жылдары. Ошол Гарднердин теориясы баланын мүнөзүн ачып берет. Адамдын мүнөзү, жөндөмү, табияттан ким эмнеге жөндөмдүү. Мисалы менин табиятымда ошол гуманитардык багытта болгондуктан математикага жөндөмдүү эмесмин, анан музыкага жөндөмдүүмүн да. Математикалык эсептерди чыгара албайм. Канча берсеңиз деле бат бат эсептей албайм да, жөндөм жок. Мага ошол мындай текст жазганга, аңгеме жаз же протоколду жаз, же болбосо эссе жазып бер, же баяндама жаз, же газетага макала жаз деп тапшырма берсеңиз, сонун кылып аткарам да. Мына ушул Гарднердин теориясында баланын эмнеге жөндөмдүүлүгүн аныктай турган тест да. Анан ошого жараша тапшырма беребиз баланын жөндөмдүүлүгүнө жараша. Баарын бирдей баалаганга, анан баарын бирдей тапшырма бергенге болбойт да. Адамдын жөндөмдүүлүгүнө жараша. Бул инсанга багытталган окутуу. Мурда бул позицияда эмес окутууда, бул позиция жок эмес беле. Жана салттуу окутуу совет мезгилиндечи. Гумандуу педагогика азыр актуалдуу болууда. Шалва Аманашвилинин гумандуу педагогикасы жайылтылып жатат. Гумандуу педагогика совет мезгилинде эле чыккан. Ошондо эксперимент жүргүзүлгөн. Авторитардык педагогика менен гумандуу педагогиканы салыштырганда, гумандуу педагогикадан билим алган балдар көп ийгиликтүү болгон. Бул гумандуу педагогика бул балага сүйүү, мээрим менен мамиле кылуу, инсандыгын баалоо деген сөз. Анын адам экендигин баалап, абалына түшүнүү деген мазмун жатат да анын ичинде. Психология. Бүгүнкү күндө психологиялык, педагогикалык, психологиялык мамиле. Эгерде бала кечигип келсе сабакка, эмне деп жооп берет, эмне деп айтат элеңиз дейт. Кайда кетип жүрөсүң, кол турбас дейбиз да, же жөн эле кир деп коебуз. Бул баланын инсандыгы. Ал эми Шалва Аманашвилиде кирип келгенде балага биз баарыбыз, мен ошо баарыбыз сенин келишиңди күтүп жаттык элек, кир деп айтат экен да. Ошондо анан өзү кандай сезимдер болот? Бул ошо маанилүү экенин сезет да, адам керектүү экендигин. Демек мени менен эсептешет экен, мен да бир чөйрөгө керек экенмин, мен маанилүү адам экен деп сезген адамда өнүгүү болот. Авторитардык мамиле менен гумандуу педагогикадагы мамиленин айырмасы ошондо да. Демек азыркы мен жогоруда белгилеп кеткен педагогикалык, психологиялык мамиле адам баласында, биздин жашообузда мамиледен жарык эткенбиз, анан балага мамиледен өксүп жатабыз да. Ошондуктан ушул билимдерибизге керек болуп жатат. STEM, STEAM, STREAM методикасы. STEAM боюнча да өзүнчө сабактарды өтүп келебиз азыркы күндө. Бул практикадан теорияга өтөт. Практикалык эксперименттерди жасап, өзүнө ачылыш жасап, анан теорияны өтөт. Бул мисалы үчүн тыгыздык закону физикада, тартылуу сүрүлүү күчтөрү эмнеден келип чыгат. Ошону эксперимент жасап, анан салыштырып көрүп, анан теорияга өтөт да. Ал эми гуманитардык сабактарда STEAM ошол чыгармачылык менен практикалык иш алып барып, анан теорияга өтөт да. Бул өтө маанилүү, жалаң практика деп түшүнүңүздөр. STEM, STEAM дегенде практикалык иш. Практикадан теорияга өтөт. Мунун өзүнүн да этаптары бар. 5И окутуу модели деп менен айкалыштырылат. Инновациялык технологиялар, инклюзивдик билим берүү, дизайн, ой жүгүртүү деген түшүнүк кирди. Ой жүгүртүүнүн дизайны. Так.
Үйрөнүп калды. Жазуу көндүмдөрүн өнүктүрүү, математикалык көндүмдөрдү өнүктүрүү, баалоонун түрлөрү, калыптандыруучу баалоо, критерийлик баалоо, баалоо куралдары киргизилди. Сабак ап, баалоо ап деп уккан чыгарсыздар. Сабак ап, баалоо апта мына ушул окуу керемет долбоору менен баланын математикалык анан окуу көндүмүн электрондук баалоо да, тиркеме бул. Сабак ап бул сиздин сабагыңызга методисттер, администрация кирип сиздин сабагыңызга баа бере турган инструмент, электрондук инструмент. Мына ушуга жаңыланып киргизилди. Ай, эмне эле болуп калып атат. Так. Бирөө басып салып атат. O'zbekistonda Jiyanozam o'zbek shou-biznesi Микрофонду өчүрөт. Маалыматтык, социалдык коммуникативдик өзүн таануу жана өнүктүрүү, проблеманы чечүү бул негизги компетенттүүлүктөр. Өзүңүздөргө белгилүү бул. Педагогикалык ишмердүүлүктө биз нормативдик укуктук актылар ушуларды үйрөнүп окушубуз керек. Тесттен өтүш үчүн аттестацияга барганда. Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамы, мектепке чейинки билим берүү жөнүндө мыйзамы, жалпы билим берүү мамлекеттик стандарты, мектепке чейинки билим берүүдү баалоо, балдарды кароо стандарты бул тарбиячылар үчүн да. Үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү деген жобо бар. Педагогтун кесиптик стандарты биздин эң негизги документтерибиз. Ушуларды билишибиз зарыл. Окутуу ыкмалар көрүп угуу аркылуу, сезим аркылуу, конспектилөө, дискуссия аркылуу, ой жүгүртүү аркылуу, ролдоштуруу, маселени чечүү, көйгөйдү чечүү, чыгармачылык иргүү абалында болуу, жаратмандык мазмунундагы сабактар болушу керек. Көп кырдуу зээн теориясы деген эмне Гарднерден? Тилдик зээн, музыка, көрө билгичтик, психомотордук, табигый зээн, бар болуу зээн деп которулат. Кээ бирөө математикага, кээ бирөө инсандык, кээ бирөө экологияга жакын, кээ бирөө жанакы физикалык, спортсмендердин жөндөмдүүлүгү, мына ушундай түрдүү жөндөмдүүлүктөр бар. Маалыматтык технологияны пайдаланууда санарип лидерлер дейбиз. Биздин мыкты колдонгон. Адаптивдик окутуу методу, алмашкан окутуу методу, аралаш окутуу методу деген түрлөрүбүз бар. Мына анализ жүргүзсөк, мен киммин, кандай иш аракет аткарам, кандай деңгээлде мугалиммин, мен сапаттуу билим берип жатамбы, кандай сабакты колдонуп жатам, менде эмне кемчилик болуп жатат, кандай өнүгүү болуп жатат, эмнеге муктажмын деп анализдөө маанилүү. Жогорку тартиптеги, төмөнкү тартиптеги ой жүгүртүү деңгээли бар. Блумдун таксономиясынын жогорку тартиптеги ой жүгүртүү бизде эмне маанилүү болуп калды, создавать деп туруп, бул жерде жаратуу, жаратмандык маанилүү болуп жатат. Эми 20-кылым менен 21-кылымдагы өзгөрүү. Борбордук орунда мурда мугалим болсо, азыркы күндө борбордук орундагы окуучу. Түз көрсөтмө эмес, биргелешкен көрсөтмө маанилүү. Билим эмес, көндүм, анакей көндүмгө негизделген билим берүү дебедикпи жана стандарттач. Мурда билим эле актуалдуу болсо, азыр көндүм. Мазмун эмес, процесс маанилүү болуп калган. Теория эмес, практика. Жекече эмес, топтук билим берүү маанилүү. Мектеп үчүн эмес, глобалдык коомчулук үчүн билим. Суммативдик эмес, калыптандыруучу баалоо. Мектеп үчүн эмес, жашоо, турмуш үчүн билим алуу керек. Алган билимди турмуштук көндүмдөрдү, турмуш менен байланыштыра билүү, колдоно билүү. Атаандаштык эмес, кызматташтык маанилүү болуп калды азыр бизде. Текстик база эмес, веб база маанилүү. Мына билим берүүнүн мазмунунда ушундай өзгөрүүлөр бар. Заманбап окутууда смарт максатты коебуз. Эже кечиресиз, слайд көрүнбөй атат да, кичине калды митте. Митке көрүнбөй калыптыр, кечирим сурайын. Синтип көрүнбөй калат кээде. Рахмат. Көрүндү, эми чыкты. Так. Смарт максат. Слайдтарды группага сала аласызбы? Ооба, сала алам. Айрымдарын салам, айрымдарын жиберем. Смарт максаттар менен билим алуу, билим максат менен пландаштыруу дегенге маанилүү коюшубуз керек, конкреттүү маани беришибиз керек, конкреттүү кыскача так максат коебуз, смарт. Анан 5И окутуу моделин колдонуу деп жатабыз. Бул англис тилинен кыскартылган сөз, бул STEM менен, практика менен байланышкан. Балдардын эркин болуусун, өзүнө ишенимин, өз алдынчалуулугун, өзүнө болгон баа берүүсүн, жоопкерчилигин жогортсак, тилдик көндүмдөрдү өнүктүрсөк, компьютердик технологияны пайдалана билсек, топтордо иш алып барсак, бул биздин жандуу сабак болот. Логикалык, креативдүү тапшырмаларды аткарса балдарыбыз, активдүү окутуу усулду колдонсок, критерийлик баалоого өтсөк биз, үй тапшырманын түрдүүлүгүнө жараша тандоо мүмкүнчүлүгүн берүү.
балдар түрдүү тапшырманын ичинен өзү тандап алышы керек да. STEM, STEAM, STREAM билим берүүнү, сабак жаратуу билим берүүнү өркүндөтүү. Сабактын мазмуну менен форма окуучу тарабынан демилгеленсе, окуучунун тандоо укугу болсо биздин заманбап багытта окутуу. Могу 5И окутуу моделин айтып коеюн. Бул англис тилинен кыскартылган сөз. Engage, explore, explain, evaluate, extend деп которулат да. Бул кызыктырабыз сабакка, баланы тартып кызыктырабыз. Анан бала сабакка тартылып өзү изилдейт, маалыматты өзү изилдейт. Изилдеп алган түшүнүгүн айтып берет, түшүндүрүп берет. Анан ошол өздөштүргөн түшүнүгүн практикалык түрдө жасап көрөт. Өзүнүн ишмердүүлүгүнө өзү баалайт. Бул STEMде этабында ушундай да. Ал эми STEMден тышкары дагы бардык сабагыбызда мына ушул окутуу моделин ишке ашырышыбыз керек. Сингапур методикасында да ушундай. Кызыктыруу сабакка тартып алдык. Бүгүн силердин турмушуңарда үйүңөрдө өсүп турган бактарактар жөнүндө билгиңер келеби? Бактарактар силердин үйүңөрдө кантип өсүп жатат? Короңордо, бакчаңарда, биздин айылда, биздин шаарда, биздин мекенибизде бактарактар өсөт. Мисалы айлана чөйрө менен сабак, мекен таануу сабагы болсо, баштагыч класстарда же биология сабагы деп десек. Анан ошол маалымат, түрдүү маалыматтарды көрдүк, мынакей көрүп эле жүрөбүз. Ошол силердин огородуңарда өскөн бактарактар жөнүндө, алар кантип өсөт, алардын табияты кандай экен, составы кандай экен, кантип өстүрөт, ошол силердин кантип өстүрүш керек, силердин короңордо бакчалар жөнүндө билгиңер келеби деп турмуш менен байланыштырып, баланын өзү көзү менен көрүп, колу менен кармап жүргөн түшүнүк менен байланыштырышыбыз керек да. Өзүнүн табитине, өзүнүн түшүнүгүнө жараша байланыштырып сабакта кызыктыруу, же болбосо азыр биз эксперимент аткарабыз. Биз каякка түшүп жүрөбүз, пароходдорду көрүп жүрөбүз. Бул ошол кайыктын сууга кантип калкыйт да кайык. Анан кайсы учурда чөгүп кетет, кайсы учурда калкып калат. Ошону изилдегиңер келгиле изилдеп көрөлүк деп кызыктырдык сабакка. Тартып алуу да сабакка кызыктыр. Эми ошону изилдеп көрөлүчү эми кайык жөнүндө деп маалыматты өзүлөрү изилдешет. Бул физика закону, тыгыздык закону менен байланыштырсак, мисалы, анан өзүлөрү изилдейт, маалыматты өзүлөрү табат. Эмне маалымат тапты, эмнени түшүндү, айтып берет. Анан ошол түшүнгөн маалыматын эми эксперимент кылып жасап көрөт, ошону практикалык. Биз сабагыбызда ошо кагаздан жасалган кайык, анан фольгадан жасалган кайык менен эксперимент жүргүзөбүз. Муну бул бизде америкалык окумуштуулар педагогдор келип окуткан. STEM тренингтеринде мына ошол практиканын түрлөрүн жасадык элек. Азыркы күндө түрдүү андан да башка практикаларды аткарып жатабыз мугалимдер менен, тарбиячылар менен, балдарыбыз менен STEM лагерлерибизде. Анан ошол түшүнүк алды да, деп анан алган түшүнүгүн анан кол менен жасап көрөт. Эксперимент жасайт, анан кагаз менен, фольга менен кайык жасап, анан сууга салып, материалдарды ичине предметтерди салып, анан чөктүрүп көргөнбүз да. Кайсынысы тезирээк чөктү, канча салмакты, кайсы кайык канча салмак көтөрө алат экен. Анан качты убакытта мындай сууга чөгүп кетти ичке. Эмне үчүн чөктү, эмне үчүн чөкпөй калды, эмне үчүн ушул эле салмак салсак чөкпөй калды. Бул анализ, көрдүңүздөрбү? Анализ жүргүзүлүп атат. Мына ошол анализдеп, талдап, эксперимент жүргүздү, практикалык көрдү, түшүндү, деп түшүнүп, анан өзүнүн ишине баа берет. Анан теорияга өтөт. Тыгыздык деген эмне, тартылуу күчү эмне, салмак деген эмне, жана башка. Мына ушул STEMде 5И окутуу модели ушул сабакка кызыктырып алабыз. Бала маалымат изилдейт, маалыматын түшүндүрүп берет, анан ошону жасап көрөт өзүнүн продуктисине баа берет. Мугалимдин мамиле маанилүү. Бул психология менен байланыштырганда, бул бизди бала кезибизде биз деле ушинтип тарбияланган. Катуу тарбиялоо, катуу тартип, ата эненин жетишерлик көңүл бөлүүсү эмес, жумуштан элек болуп, жакын адам, бардык эле адам өзүнө көңүл бөлүүнү эңсейт. Көңүл бөлүнбөй калса тарынабыз да. Бүт эле чоң кишилер деле, балдар деле ошентип внимание, көңүл бөлүүнү талап кылабыз. Эгерде көңүл бөлүнсө, биз жакшы көрөбүз. Сиздердин
балалык кезиңиздерде сүйүктүү мугалимиңиздер болгон, баарыбыздын эле сүйүктүү мугалимибиз болгон. Аны эмне үчүн жакшы көрчү элек? Анткени ал сизге же мага көңүл бөлчү да. Ал көңүл жакшы мамиле кылган үчүн аны жакшы көрчү да. Дал ушул жекече бизге өзүбүзгө көңүл бурчу да. Ошон үчүн аны менен биздин жакын мамилебиз болгон, сүйлөшчүбүз, анан жакшы көрчүбүз. Ошол сүйүктүү мугалимибиз бизди жакшы көргөн, бизге көңүл бөлүп мактап, анан көңүл бурган үчүн жакшы көрчүбүз. Анан албетте анан сабагын баалап, мүнөзүн баалап, боорукерлигин, мээримдүүлүгүн баалап жакшы көрчүбүз, сүйчүбүз ошол мугалимди. Көңүл буруу жетишпейт адамдачы. Анан бизге көңүл бурбаса, жакшы мамиле кылбаса, биз жакшы көрбөйбүз. Укмуш мыкты педагог болсо делечи. Бул баланын позициясын айтып жатам да, ошол мугалим менен баланын ортосунда мамиле биринчи орунда турат. Ошондуктан азыркы балдар сезимтал балдар. Ошондуктан бул мамилени өзгөртүш үчүн психологиялык билимдер керек. Жагымдуу маана, позитивдүү, мээрим берүү, баланын жан дүйнөсүн ачкычтабы, шыктандыруунун түрлөрү бар. Сырткы позициясы эмес, ички мотивациясын ойготот. Ар бир аракетине баалоо жүргүзүү, катасын эмес, жетишкендигин баалоо. Биз мурда көнгөнбүз да, баланын тест алабыз, текшерүүш алабыз, жат жазып алабыз же жаздыртабыз, анан катасын карайбыз го. Биринчи очередде эле катасын карап, мынча ката кетирдим 2 же 3 дейбиз. Катасын көрөбүз да. Анан тапшырманы бердик, айтып берип атканда дагы анын катасын белгилеп туруп, анан баа коебуз. Ката кетирчи, ката кетирген жок деп. Негизги фокус внимания, негизги көңүл бөлүү бизде кемчиликте, анан катада экенин көрсөчү. Анан биз ошол катада эмес, баланын аракетинде жакшы жагына көңүл бөлсөк, ошол жакшы жагы өсөт. Гумандуу педагогиканын принциби ошол. Сухомлинскийдин дагы принциби ошондой болгон. Ошол гумандуу педагогика, ошол Гапыр Мадаминов агайдын да принциби ошондой. Баланын аракетине, жетишкендигине көңүл бөлөт. Баланын кандай кичинекей аракет болсо дагы 10 катанын ичинен бирөөсү туура болсо, ошолго көңүл бөлөт. Гапыр агайдын принциби да ошондой. Ошон үчүн бүгүнкү күндө феноменалдуу, легендарлуу мугалим болуп жатат. Мына ошол мыкты педагогдор, жанагы сүйүктүү, эмне деген педагог, легендарлуу педагогдор эмне үчүн Сухомлинский болобу, Макаренко болобу, бизде Исак Бекбоев агайыбыз болобу, бизде ошол Гапыр Мадаминов агайыбыз болобу, бизде анан биздин дагы могу карапайым калк катмарында жүргөн биздин улуу педагогдорубуз бар. Абдан сыйлаган. Аларды эмне эле окуучуларыбыз анан жамаат сыйлап атат десе, ал ошол баланын башынан сылап жакшы жагын көрө билгенде. Ошол баланын жетишкендигинде аракетине көңүл бөлсөк, ошол өсөт. Психологияда ошондой да. Эгерде биз жашообузда кемчиликке, жетишпестикке, жаман нерсеге көбүрөөк көңүл бөлсөк, ошол өсөт да, өнүгөт. Эгерде биз жашообуздун жакшы жагына, биз менен чогуу жүргөн адамдарыбыздын жакшы жагына көңүл бөлсөк, бизде ага карата көңүлүбүз жакшы жагына өсөт да, ошол жашоо турмушубуздун дагы жагдайы жакшыга оойт. Бул психологиянын, ааламдын закону ошондой. Эми педагогикага келгенде дагы ошо баланын жакшы жагына, аракетине көңүл бөлсөк, баланын да өсүп өнүгүү болот. Жана сабактан кеч калган, андай сабактан жетишпеген, кеч калган деп туруп эмес айталым. Жетишпеген, начар окуган балдар деп да айтпайбыз, деп жатпайбызбы? Жетишпей жаткан балдардын аракетине, аны эмнеге эле жаман окуй, 2 кое беребиз. Мурда линейкага чыкчу эле, мурда доскага чыгарчу эле, жанагы бул жаман окуйт бул бала депчи. Анан ата энесин чакырабыз мектепке, же ошол көчүрбөй салабыз деп коркутабыз, же болбосо ошол чейректе 2 коюп же эптеп 3 коюпам дейбиз. Бул баланын кемчилигине, жетишпегендигине көңүл бөлө бергендигинде да болуп жатат да. Анын кайсы жакшы жактары бар? Баарыбыз эле идеальный эмеспиз да. Биздин жакшы жагыбыз да бар, жаман жагыбыз да бар. Анан балада дагы ошо кайсы жакшы жактары бар деп жакшы жагына көңүл бөлсөк, ошол балада өсүү, өнүгүү, өзгөрүү болот экен. Ошондуктан бул педагогикалык, психологиялык принцип, ушуну билишибиз керек болуп жатат. Ушул билим бизге жетишсиз, мен дагы ошондой. Сиздерге Нурбек, мен эртең тоғызда вообще газет. жөнгө салсак, анан баланын аракетин
Анан жакшы жагын көңүл бөлсөк, өзүбүздүн балдарыбызга дагы аракетин жакшы жагына көңүл бөлүп белгилеп турсак, жаман эмес, жакшы жагын белгилеп турсак, ошо жакшы жагы өсөт. Жан дүйнөсүндө ошентип ачкыч табабыз биз. Сыймыктанам деп деген сөздү колдон, негативдүү сөздөрдү колдонбо, бала тууралуу оюбузду да айтып, Монтессоринин педагогикасында да айтат. Бала тууралуу анын көзүнчө дагы, ал жокто дагы бала тууралуу жаман ойлобо, жаман сөз сүйлөбө дейт. Анан башка балдарга салыштырба. Могу биз өтө көп ката кетирет экенбиз да. Мен ошо психология боюнча билим алганда түшүндүм да. Биз бала кезде деле ушинтип чоңойтуп класста салыштырабыз го. Молодец, Адилет дайым жакшы окуп келет. Тиги Гүлмира жакшы окуйт, жөндөмдүү, дайым сабакты аткарып келет. Ал эми тиги Тариел же Нурмира жалкоо дайым сабак аткарбайсың деп салыштырабыз бири бирибизди. Же болбосо акылдуу анан кунт коюп укпайсың, сен түшүнбөйсүң деп бири бирин салыштырабыз. Ошол салыштыруу туура эмес экен. Баланын өзүн менен эле салыштыруу маанилүү. Бул биз азыр бала тарбиялоо боюнча сабак өтүп жатпайбызбы? Катышып жатасыздарбы? Ошондо да Нурбек Богачиев агайдын дагы сабактарында айтат, баланын өзү менен гана салыштыргыла, башка бала менен салыштырбагыла. Ошондо ооба мен ошондоймун деп позициясы мындай өзүнө болгон баа берүүсү төмөндөйт же тескери жасайт. Ооба мен ошондоймун деп же менин колуман келбейт деп чөгүп кете берет да. Эч убакта башка бирөө менен балалар менен салыштырбаш керек экенин да көрсө. Биз ошентип эле чоңойгонбуз, анан өзү менен кечээ сен активдүү элең, бүгүн активдүү эмес болуп калдың, же кечээ сен активдүүсүң, бүгүн да мыктысың деп өзү менен өзүнүн жөндөмдүүсүн өзү менен өзү гана салыштырганда балада өсүү болот. Эгерде башка бала менен салыштырсак, анда балада өсүү болбойт. Ошону дагы билип көңүл бөлөлүк. Мамиле кылуунун дагы. Бул илим, бала тарбиялоо бул илим. Педагогика дагы өтө чоң илим. Бала тарбиялоо, окутуу менен барабар келип жатпайбызбы? Ошондуктан Бул жерде сизге бир суроо берсем болобу? ооба. Мисалы мен ушул эмне боюнча окудум дагы, анан ушул боюнча балдар менен иштеп атам да. Баягы ошо сиз айткандай жетишпеген балдарга өздөрүнө тапшырма берип атам, алар аткарып атышат, анан мен аларга 5 деген баалар коюп берип атам да. Азаматсың, сен ушул колуңан келет экен, сен кыйын экенсиң депчи. Ошентип коюп бердим, анан акырында чейрек жашка келгенде баягы бала диктант 2 жазат. Эмнеси жетишсиздеби? Ол балага мен чейректи 3 чыгарып берсем, аябай эжеке мен мына сиз айткандарыңызды аткарсам 5 койсом, анан сиз неге мага 3 чыгардыңыз деп аябай катуу тарынып атат да, ошону кантыш керек дейм да. Ошондо бул жерде биздин катабыз кечке эле ар дайым биз баалай бергенбиз. Баланы активдешпей, бала өзүнө өзү баа бериш керек болчу. Ол мага 4-5 чыгарып бериң деп атпайбы? Мен ушундай аткарып атам, 4-5 алтам, ушуга жеткирип атам. Магаям ошо эл катары 4-5 чыгарыңыз деп атат да. Анан бардыгына 4-5 чыгара берсе, өзүңүз билесиз, билим сапаты жогорулуп кетти деп кыйкырышып атат. Ооба, буга чейин сиз жакшы бааны коюп келгенсиз, анан чейректе эмне үчүн мен деле ушинтип чыкпадым сизге. Окуучуңуз болсо мен да айтмакмын сизге. Мага деген 4-5 коюп кел, эмнеге мага койгум деп айтмак. Ушул жагына кандай бир эмне көрсөк болобу? Бул жерде мейли деп. Баланын деңгээлин сиз билесиз, ошол баланын деңгээлин өзүнүн аракетин өзүнө баалап, анан шыктандырып турабыз, бирок ошол өзүнө өзү баа бериши маанилүү. Ошол критерийлик баалоону колдонобуз бул жердечи. Ушул берилген тапшырманын могуреки талаптарды аткарсаң, сага 4 аласың, бул тараптарды аткарсаң, бул сага 5 аласың деген баа боюнча критерий башка. Анан ошол тапшырманы аткарууда. Бул тапшырманын аткаруунун критерийин берген эмеспиз. Ошол сиз кайсы талаптарга жооп берсең, сен 5ке, анан 4кө татыктуу болосуң дегенди бала билгенде сизден баа сурабайт. Ошон үчүн өзүн өзүн баалоо керек, анан критерий. Биз кайсы критерийдин негизинде баалашыбыз керек? Ушу критерийлик баалоону колдончу эмес экенбиз да, бул да жаңылануу болуп жатат. Жаңы болуп жатат да. Педагогикалык технология бизде жаңылануулар, долбоордук иштин технологиясы, изилдөө технологиясы, сынчыл ой жүгүртүү, кейс технологиясы, маалыматтык коммуникациялык технология, окутууну модельдөө технологиясы дегенди окуттук башталгыч класста. Ушундай жаңылануу киргизилди азыр.
сабактын планын түзүүдө, сабактын жүрүшүн уюштурганда түрдүү ресурс булактардын, ар түрдүү ресурс булактарды колдонуу шарт. Окуу китеп менен чектелбешибиз керек. Сабакты уюштурууда, багыттоодо мына ушул эркин ишмердүүлүк жүргүзүү маанилүү. Салттуу сабакта мугалим эле башкы орунда болсо, интерактивдүү азыркы заманбап сабакта окуучу борбордук орунда турат. Окуучу сабактын жыйынтыгын чыгарат, үй тапшырмасын эмне үчүн ошол тапшырманы аткарып келгендигине анализ берет. Буну мен кандай деңгээлде аткарып келдим, кайсы талаптарга жооп берет деп өзүнө өзү баа коет. Кечээ эмнени түшүндүм мен, эмнени түшүнбөй калдым деп анализдейт. Жаңы теманы өзү өздөштүрөт. Өзү практикалык тапшырмаларды аткарат, өзүнүн ишмердүүлүгүнө өзү баа берет. Сабактын жыйынтыгын да окуучу чыгарыш керек. Биз эмнени түшүндүк, эмнени түшүнгөн жокпуз, эмненин үстүндө иштешим керек экен, менде кандай кемчиликтер болду, мен бүгүн эмнеге жетиштим, сонун нерселерди аткардым деп шыктандырабы же балким өзүнүн кемчиликтерин айтабы, сабактын жыйынтыгында окуучу чыгарыш керек азыр. Бүгүн биз чыгарып коюп атпайбызбы? Бүгүн эмнени түшүндүңөр балдар? Бүгүн сабакта азаматсың, жакшы катыштың. Бүгүн муну үйрөндүк, тамганы жаздык, эсеп чыгардык деп биз сабакты жыйынтыктап коюп жатпайбызбы? Мында окуучу өзү жыйынтыкташ керек сабакты. Анан топтук баалоо, өзүн баалоо же кече баалоо ыкмаларын колдоносузбу? Баалоодо дагы өзүнүн критерийлик баалоонун негизинде анан өзү баалоону аныктап калат. Үй тапшырманын түрүн сунуштасаңыз, мисалы, бир нече вариантты, анан ошол варианттын ичинен өзү тандап алса да кызыктуу болот. Биз обычно тарых болобу, кайсы 15 параграф же баланчанчы параграфты окуп айтып бересиң, реферат жазып кел же бул көнүгүүнү аткарып кел деп эле коюп жатпайбызбы? Аткарбай деле коет аны балдарчы, азыркы балдарыбыз. Анан эмнеге аткарган жоксуз десе, ар кайсы шылтоон айтып коет, аткаргысы келбейт. Мында ошол түрдүү тапшырманы берип койсоңуз, мында дифференциация дейт, ошондун өзүнүн каалаган тапшырмасын аткарып келсин. Анан эмне үчүн ушул тапшырманы аткардың деп анан өзүнө анализдетип коюңуз, же эмнеге аткарып келген жок. Өзүнө жоопкерчиликти арта билүүнү үйрөтсөк, адам өзүнүн жашоосунда жоопкерчиликти өзүнө алганда анан өсүп өнүгүү болот. Биз жетелеп багыттап мугалим жана ата эне ушинтип тарбиялап көнгөн экенбиз да, көрсөчү. Азыр адамдын өзүнүн жоопкерчилигине үйрөтүш үчүн мектептен, бала бакчадан баштайбыз. Мына ушул окутуунун мазмунунда ушуга көңүл бөлөбүз. Заманбап сабакта окуучу сабактын максатын аныктайт, өткөн сабакты бышыктайт, жаңы сабакты өз алдынча өздөштүрөт, алган билимин өзү түшүндүрүп берет, катанын үстүндө кайрадан өзү иштейт, эксперимент изилдөө иштерин жасайт, жаратмандык идеяларды алып чыгат, сынчыл ой жүгүртөт, анализдейт, өзүнүн кемчилигине да артыкчылыгына да өзү баа берет, сабактын жыйынтыгына анализ жасайт, үй тапшырманы тандап алат, сунуштайт, изденет, өнүгүп турат азыркы күндө окуучу. Мына ушундай сабак. Демек, ой жүгүртүүнү өзгөртсөк, көз карашыбызды, инсандык өнүгүүгө ээ болсок, кесиптик өнүгүүдө билимди дайым жогорулатып турсак, педагогикалык, психологиялык билимди жогорулатсак, креативдүү жана чыгармачыл мугалим, санарип мугалим болсок, азыр заманбап мугалим болгон болобуз. Нургүл эже, кандайсыңар? Кандай суроолор бар? Саламатсыздарбы? Эжеке, саламатсызбы? Мына креативдүү баалоо боюнча бир аз толугураак түшүндүрмө берип кете аласызбы? Кандай дейсиз, сурооңузду кайталап коесузбу? Ой, критерийлик баалоо жөнүндө толугураак түшүндүрмө берип кете аласызбы? Азыр учурлар иштелип чыгып колдонулуп атабы? Ооба. Ар бир сабактарга ар башка талаптары барбы? Ошол критерийлик баалоо бул биз сабакта балдарга тапшырма беребиз го. Ошол тапшырманы аткаруу деңгээлине карата иштелип чыгат критерийлик. Биз кандай деңгээлде тапшырма беребиз? Жөнөкөй деңгээлдегиби? 3 деңгээл бар эмеспи? Продуктивдүү, репродуктивдүү, креативдүү деңгээл депчи. Ошол деңгээлдеги тапшырмаларыбыз болуш керек. 3 деңгээлдеги. Баланын жөндөмүнө, өзүнүн деңгээлине жараша. Анан ошол критерийлер дагы ошол деңгээлге жараша аныкталат. Креативдүү деңгээлдеги татаал өрчүндүү тапшырмаларыбыздын талаптарын жазып чыгабыз. Критерий деген талаптар, мо талаптарды аткарыш керек. Критерийлик баалоо деген ошол критерий менен мен кайсы талаптарды аткарсам, бул тапшырманы аткарууда
аткарышың керек экен, бул тапшырманы кандай талаптар менен аткарышың керек экен деген критерийлерин үйрөтө турган баалоо да, критерийлик баалоо. Саламатсызбы Нургүл эжей? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер? Саламатсызбы Талай агай? Кубанычтамын абдан. Чоң рахмат, бирге болсун. Азыр эле эжекелер суроо берип атпайбы, критерийлерди качан жана кантип бериш керек депчи. Угуп жатабыз агай үнүңүз. Аябай жакшы түшүнүктүү кылып айтып кетти, эми угулуп атабы? Угулуп жатат, айттыңыз агай, айттыңыз. Өзүңүздү тааныштырып коюңузчу. Урматтуу кесиптештер, азыр Кыргызстан боюнча мугалимдер өтүп турат. Бизде азыр байланышта Мырзабаев Таалайбек агайыбыз мыкты педагог жана биздин улуттук тренерибиз. Тааныштырып коеюн. Айтыңыз Талай агай, айта бериңиз. Рахмат, Нургүл жүрөсүң. Көптөгөн долбоорлордо бирге иштеп келе жатабыз. Ошонун ичинен азыр эже суроо бербеди, ошо критерийлерди качан жана кантип бериш керек депчи. Бул жерде окуучуларды баягы баалоонун критерийлери менен теманын өтүүнүн алдында тааныштыруу абдан маанилүү да. Жана ошол темаларды өздөштүрүүдө критерийлердин мазмунун окуучулар менен бирге иштеп чыксак аябай түшүнүктүү болот да, ушул баалоонун критерийлик түрүчө. Анан критерийлердин мазмунун окуучулар жана алардын баягы кандай иштейт, ошонун бардыгын биз тактап окуучуларга түшүндүрүп беришибиз керек да. Ушундай иштерди аткарсаңар, сиздер момундай баа аласыздар, момундай баага жетишесиздер депчи. Бул өзүнчө чоң окутуу, курстан окуталык, Талай агай. Анын стандартты изилдеп чыгышыбыз керек. Анын үчүн стандарт изучать этип аябай окуп чыгабыз. Компетенттүүлүк жана мазмундук тилге, предметтик компетенттүүлүктөрдү өздөштүрүп, анан күтүлүүчү натыйжаларды карап, анан ошондон анан критерий иштеп чыгабыз стандарттан кийин. Ооба, бул жерде баалоонун түрлөрүнө токтолгондо, бул өтө чоң. Бир эле 5 мүнөттүн ичинде түшүндүрүп кетүүгө мүмкүн эмес. Бул абдан чоң. Баалоонун түрлөрү, баалоо боюнча бир өзүнчө дагы бир сабак болсо, ошондо кеңири түшүндүрүп берсек жетиштүү болот да. Дагы суроолоруңуздар барбы? Эмне көйгөйлөр болуп жатат? Сиздер эмнени түшүнбөй жатасыздар? Практикаңыздардачы? Эмне жетишсиз болуп жатат? Кандай деп ойлойсуздар? Сабак түшүндүктүү эле болду. Так, Zoom'да 41 киши, Meet'те 37 киши отурабыз. Эжеке, менде да бир суроо бар эле да. Мынау 4К методу деп айттык, ошолор коллаборация Коллаборация деген кызматташтык деген сөз. Коллаборация деген кызматташуу да. Кызматташат. Коллаборация, мисалы, мугалимдер кандай коллаборация жүргүзөбүз? Мугалимдер бири-бирибиздин предметтик аралык кызматташтык жүргүзсөк болот. Математика сабагындагы агайдын методун ошол же математиканын ошол элементтерин сиз өзүңүздүн сабагыңызда колдоносуз. Башка же болбосо сиз бала бакчадагы же жогорку окуу жайындагы тажрыйбаны сиз өзүңүздүн сабагыңызда колдоносуз. Коллаборация кызматташтык деген сөз. Жашоодо коллаборация абдан маанилүү. Бир уюм менен же бир адам менен бири-биринин кызматташтык жүргүзүшү. Коллаборация деген ошол. Креативдүүлүк дагы экөө кайсы эле ушундай эки дагы метод. Чынчыл ой жүгүртүү, анан коммуникация. Пикир алыша билүү. Сынчыл ой жүгүртүү, креативдүүлүк Суроо бериңиз. Жана KLEL деп программасы боюнча курс өтүп атпайбы? Кандай программа KLEL, ал деген интеграциялуу окутуу. Талай ага айтып коюңузчу, сиз сону айтып бересиз го ушуну. KLEL. Саламатсызбы эжеке. Бул KLEL өзгөчө сабак болуп эсептелет, абдан чоң. Бул деген тил менен предметти интеграциялаштырып окутуу болуп эсептелет эже. Мында туташ жана туташ эмес тексттер менен иштөө, анын ичинде ошол бардыгы пизага керектүүлүчү тапшырмалардын бардыгы ошол KLEL менен байланыштуу болот. Мында предмет менен тилди интеграциялаштырып окутуу болуп эсептелет.
Ошондо бул STEM предметтердин баарына кире турбайбы анда, математика, биология. CLIL өзүнчө принцип. CLIL деген англис тилинен кыскартылган сөз. Content Integrated Language деп которулат. Предмет менен тилди жуурулуштуруу деген сөз. Предмет сүйлөйбүз, айтабыз, тилди колдонобуз, сөздү колдонобуз. Анан ошол предметтеги түшүнүгүздү, мисалы математика болобу, химия болобу, экен таануу болобу, ошол предметти түшүнгөнүбүздү кантип айтып беребиз. Ошо тил менен предметтин айкалышуусундагы методикалар бар, ал башка методикалар. STEM башка, STEM билим берүү башка. STEM менен экөө бирге бирлешпейт да бул жерде. STEM такыр башкача болуп калат дагы. Бул CLIL өзүнчө чоң стратегия болуп эсептелет. Муну окусаңыздар абдан бир кызыктуу, ушу жөнөкөй эле турмушубузда кезип аткан нерселердин баардыгын окуучулар ошону түшүнүп окуй билүүгө аракет кылат. Жөнөкөй эле рекламаны жана жарнактардагы берилген тексттерди бала ошону жуурулуштуруп окуйт да, түшүнүп, анан ошону кайра турмушунда колдоно билгенге үйрөнөт. Рахмат. Ошондо бул пизага аябай керектүү болуп калат турбайбы? Биз азыр койдот. Пизага бул CLIL керек болуп калат экен да. CLIL аябай абдан ошо жерде туташ текст жана туташ эмес тексттер бар. Ошону бала түшүнүп, кайсы текст туташ экенин, кайсы туташ эмес текст экенин жана туташ эмес тексттерди туташ текстке айландырууну үйрөнүшөт да. Чоң рахмат. Эми түшүнүктүү болду. Дагы суроолоруңуздар барбы? Суроо бар менде. Ушул сабак сакталабы? Мен жарымынан кошулуп калдым эле. Сабак сакталат. Анан тереңдетип жанагы окуу керемет долбоорунан дагы, активдүү окутуу усулдарынан дагы тереңдетип өздөштүрөм десеңиздер, курстан окуңуздар. Курс баштайбыз бул айдын аягында. Декабрдын башы айдын аягы болуп калат. Ооба, курстар боюнча реклама жиберип коесуздар, Реклама жиберебиз. Биздин ушул тренерлер окутат. Сингапур методикасы боюнча тренерлер бүгүн ден соолугуна байланыштуу чыкпай калды. Дагы бир аларды менен убактысына жараша дагы бир сабак уюштурсак болот. Анан алар жанагы курста окуп беришет лекцияларды. Талай агайыбыз да окуйт. Башка дагы мугалимдер, тренерлер болот. Агай талай агай. Буюрса чогуу бирге кызматташтыкта болгон билимибизди сиздер үчүн бергенге аракет кылабыз. Мугалим күн сайын окуп турбаса мугалимдиктен калат деген жакшы бир айтылган кеп бар экен. Ошондуктан деген күнүгө ушу билимибизди тереңдетип турсак, окуучуларга билимибиз жугуштуу болот деп ойлойм. Бүгүнкү сабакта дагы көп маалыматтарды алдыңыздар. Баягы Нургүл Дөлөсүнө Нургүл эже дагы баштан аяк ушу керектүү маалыматтардын тизмесин хронологиялык түрдө айтып кетти. Аябай жакшы болду. Мунун ар бир бөлүгүнө кенен токтолсоңуздар, кенен ушунчалык бир жогорку деңгээлдеги билим аласыздар деп ойлойм. Мунун баары мугалимдер үчүн бүгүнкү заманбап билим берүүдөгү жаңы инновациялык технологиялар болуп эсептелет. Ошондуктан кызматташууга ар дайым даярбыз. Чоң рахмат, Талай агай. Рахмат. Талай агай, тааныштырып койсоңуз өзүңүздү. Кайсы мектептен, кайсы... Мен Мырзабаев Талайбек Мырзабаевич, өзүм башталгыч класстардын мугалимимин. Биздин USAID-тен окуу керемет долбоорунда ага чейинки бардык долбоорлордо андан кийин жаңы инновациялык технологиялар STEM боюнча дагы келечек үчүн билим берүү долбоорунда дагы тренер болуп, улуттук тренер болуп иштедик. Мен Ысык Көл областынын Түп районунда иштейм, башталгыч класстын мугалимимин. Рахмат агай. Курстун баасы 2000 сом, сертификат 72 саатка берилет. Анткени 1 айга жакын сабактар болот. Стандартты толук өздөштүрүп биз үйрөнүп чыгабыз. Критерийлик баалоону да терең үйрөнөбүз. Анан методиканын түрүн үйрөнөбүз. Мында Сингапур методикасы да кошулат. Сабактар сакталат. Бул курста баалоо, Сингапур методикасы ушу экөө кирет да? Көп кирет. Бул жерде STEM-дин элементтери дагы, анан активдүү окутуу усулдар, инновациялык окутуу технологиялары, изилдөө методу, кейс технологиясы ушулардын баардыгы киргизилет. Насыл иштерге болот,
болот, баардык предметтиктерге болот. Физиктерге да, Курс канча убакыт болот эже, Нурт эже? Курс канча убакыт болот? 1 айга жакын болот, 72 саатка сертификат берилет. Сертификат лицензияланган, лицензиябыз бар. Сабактар ушундай Zoom аркылуу болуп турабы? Zoom менен да, Meet менен дагы болот, сакталат сабактар, кечки убакытта болот. Ушундай Zoom болсо бизге Мгм. Анан Google Classroom'да да кенда материалдар. жана кээ бирки сабактар бар, мындай курстарга киресиң, анан жалаң эле Telegramга жүктөп коет баардык видео сабактардын баарын, анан ал ыңгайсыз болуп калат экен да. Ошо Zoom менен болсо абдан жакшы болот эле да бизге. Meet, Zoom сыяктуу нелер Ушундай мененчи. болот. Анан YouTube'га жүктөп атам. YouTube ыңгайлуу да алгангачы сиздерден. Анан Telegramга да Мм. материалдар жүктөлөт, Google Classroom'га да жүктөлөт. Сонун, рахмат. Топтон Сонун да маалымат бердиңиз. Чоң рахмат. Бүгүнкү сабак боюнча кандай пикирдесиз? Эмнени үйрөнүп, эмнени түшүнүп, эмнени түшүнбөй калдык? Кандай ой жаралды, пайдалуу болдубу, маалыматтар сиздерге жаңы болдубу, кандай дейсиздер? Мага абдан пайдалуу болду. Мен айтып коеюн, мага абдан пайдалуу болду. Ошо мен экинчи жыл мектепте иштеп жатам. Анан ошо көп эмелерди алдым, ошо балдарга мотивация берүүчү жагынан дагы ошо ойлонуштуруп койдум да, ушундай кылсам болот экен депчи. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Буюрса курстан жолугабыз деген ойдомун. Курсуңуздарга катышам. Сиз Нургүл айым, мурдагы сабактарыңызга катышып келе жаткам мен. Аябай пайдалуу болду мага дагы. Буюрса катышам, анан мен бир мектепте жетекчимен, башка мугалимдериме дагы эгер запись сакталган болсо жиберип, аларга дагы шыктандырам деп ойлойм. Анан рахмат. Алар сертификат алышы керек. Бул сабакты окугандан кийин сертификат алыш керек. Анан башкалар менен бөлүшкөнгө биз макул эмес элек да. Анткени мектебиңиздер менен катышыңыздар, бирок сертификатты алышыңыздар керек да. Макул, ошондой кылып көрөбүз. Нургүл эже, менде да суроо бар эле. Математика предмети боюнча дагы курстар барбы? Мисалы биз мурунку метод менен өтчүбүз да, азыр Сингапур методунда математиканын моделин түздүргөндө ошондо менде көйгөй болуп атат. Ошо предметный курстарды баштай элекпиз, биз музыканы баштадык элек. Андан кийин баштай элекпиз ошо математика, кыргыз тил, физика деп атай предметтерди баштай элекпиз. Ойлонуп көрөлүк муну да, пландаштырып көрөлү. Анткени биздин тренерлерибиз бар, математик жана башка тренерлер бар. Эгерде группа топтосо, спрос болсо, мындай баштасак болот. Макул эже, мен анда группада болом, бул эме жазып коесуздар болсо эже. Биздин курстарыбыз над предметный болуп, жалпы предметке тиешелүү, заманбап окутуу технологиясы да. Ошол ыкманы башка өзүңүздүн предметиңизде салып алсаңыз болот. Бирок математиканы тереңдетип өтө турган ал башка да, конечно. Жалпы методиканы колдонсоңуз болот. Азыр жалпы керек да, анткени система бири-бири менен байланышып атпайбы, башкага да керек. Башка суроолор барбы дагы? Менде суроо бар эжеке. Жакында эле биздин мектептен табык илимдер мугалимдери барып окуп келишти эле 5 методу боюнча. Ошол Сингапур методу деп түшүнүп калдым эле да. Азыр ошол Сингапур методу башкабы же? Сингапур методикасы же STEM дебейт, ал окутуунун эле мазмунундагы позиция да. Баланы мындай этаптарда. Ал бардыгына тиешелүү 5И окутуу модели. Сингапур методу башка ошондо? Ооба, Сингапур методу башка. Ошол Сингапурдун ичинде да 5И окутуу моделин камтыйбыз, STEMде дагы активдүү, интерактивдүү сабагыбызда да камтыйбыз. Биздин сабактын мазмунунун формасы эле болуп саналат 5И окутуу. 5И деп англис тилинен чечмеленет да, мунучу. Бул практикага негизделген, баланын өз алдынча алуулугун өнүктүргөн метод да. Рахмат. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат сиздерге дагы. 2 саат болду. Атай убакыт бөлүп сабакка катышып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Талай агайга дагы, агай сизге ыраазычылык билдирем. Дайым сабакка катышып, агай жардам берип, өзүнүн оюн айтып турат. Мыкты агай биздин агайыбыз, педагог, мыкты тренер, алдыңкы мугалим.
Дикцияңыз да сонун, билимиңиз да сонун. Мына бул жерде катышып жаткан мугалимдерибиз да сонун. Рахмат сиздерге. Жаңыланам, өсүп өнүгөм деген мугалимдер катышып жатат. Могу түн жарымга карабайчы. Канча деген миллион, канча деген миңдеген адамдар, мугалимдерибиз бар Кыргызстанда. Ошонун ичинен суурулуп чыккан мыктысыздар. Ыраазычылык билдирем сизге. Саламатсыздарбы, бир нерсе менен бөлүшө кетейин дедим эле. Үнүм келип атабы? Мгм. Аты жөнүм Манасулуу Алтынбек, Ага, Турциянын Газантеп шаарынан теология тармагын бүтүп келгем, сонун. мектепте. Мгм. Жана мугалимдер деле күнөөлөп аткандай сезилди да сабактын жүрүшүчү общий. Мм. Ооба, жетишээрдүүлүк жагынан бизди өзүбүздү өнүктүргөнгө аракет кылып жатабыз да. Мм. Бирок мына маселе бар да, бизге бүт эле 99% жүктү бизге берип койгондой сезилди. Мгм. Угуп жатам. Ошол факторлор менен бөлүшө кетейин дедим эле да. Мисалы үчүн, Айтыңыз. бизге чейинки окуткан окуучулардын мугалимдерге менен Үнүңүз угулбай калып жатат да. үнүм келип атабы? Эми угулду үнүңүз. Э, Окуучулар мисалы үчүн 7-8 класста Мгм. маалымат алыш керек болгон маалыматтарды билбей эле келатат да. Ооба. Мугалим жок деп айтышат, мугалим башка деп айтышат. Мгм. Мисалы үчүн 45 мүнөт, аптада 45 мүнөттүк саат тарых сабагы болот. Мгм. Адам жана коом сабактары болот. Ал сабактарды 45 мүнөт окуучулар кечигип келет. Эмне үчүн? Мектепке даяр келишпейт өздөрү. Ооба. Үйдөн тамактанып келишпейт. Мектептин Кыргызстандын көпчүлүк учурда деңгээли зданиясы, ажаткана, башка жерлери Ооба. Таштоордон эле бир аз айырмаланып турат да. Ошондой ооба. Ошон үчүн сабакка кечигип киришет. Биз баардыгын күткөнгө муктажбыз да. Бирок окуучулар окуган нерсесин түшүнбөй жатат азыркы учурда. Значит, бизден алдыңкы окуткан мугалимдерибиз Мгм. китеп окутпайт экен да. Мм. Үйүнөн окуган маселеси эмес. Китепте сабакта окубайт экен. 8-9 сынып окуучуларын окуучулары Мгм. ошол 9 класста билиниш керек болгон нерселерди билбейт да чындыгында. Ооба. Ана келип алып тапшырмага дейбиз. Ооба. Алардын билими башка нерсе, билимге болгон кызыгуусу башка нерсе, аракети башка нерсе. Мен аракетиге карап чейрек коюп беришим мүмкүн. Мгм. Бирок ал өзү билбей жатат да. Мгм. Ооба. Мына ушундай Ошон көйгөй. үчүн Мм. көйгөйлөр көп. Ооба, туура агай. Мгм. Ошон үчүн бардык мугалимдерге да айтат элем, бир аз ошол жактарын да карасаңыздар. Потому что бизди жаңы келе деп тепкиге алганын кереги жок да. Бизге деле убакыт бөлүнүш керек, что биз өзүбүздү өнүктүргөнгө. Туура агай, туура, Бирок туура. бизге деле тоскоолдуктар болуп жатат. Ооба, туура. Мен сизди Рахмат. түшүндүм. Рахмат. Ушундай көйгөй бар. Чын эле анан результат болбосо анан мугалим күнөөлүү деп туура айтасыз. Ошондой болуп жатат. Ошондой көйгөй сизге чейинки мугалимдерден дагы балким багыт берилбеген. Мына мен жогоруда айтпадымбы? Мугалимдердин өзүбүздүн китеп окугандыгыбыздан, предметибизди жакшы жаңыланууга алып кетпегенибизден деп айтып кетпедимби? Ошол балким ошол предметти жакшы мугалим өзү дагы жакшы билбейт. Анан окуучуларга да жеткире албагандыктан анан сиздин колуңузга келгенде балдар көңүл кошпой көнүп калган да анан ошончо анан сизди күнөөлөп жаткан да ар кандай учурлар болот да. Анан бул жерде мугалимдин эле күнөөсү эмес. Бул жерде ата эненин күнөөсү бар. Ошондуктан Гапыр агайдын ата энелер мектеби чыккан да. Ошол ата эненин дагы күнөөсү, баланын өзүнө болгон жоопкерчилик жок, сабакка кызыкпайт, баалуулук башкада, ошондой көйгөй көп болуп жатат да. Эми албетте үч тараптуу көйгөй мугалимде, ата энеде, окуучуда, коомчулукта да. Фундамент жок болуп калат. Башында көндүрүш керек да. Фундамент жок. Могу жерде дагы Нургүл Дөлөсүнө могу жерде дагы бирөө эжей план боюнча суроо бердиңиз эжей. Ошону тактап койсоңуз, сабактын планы боюнча жардам берсеңиздер деп эме жаш мугалим окшойт ошо. Түшүнбөй калдым, жакшы экен, кайсы экенин. Ошондо айтып койсоңуз оюңузду, жакшы болот эле. Сабактын планын түзгөндөн кыйналат окшойсуз айганыш, Сабактын планын түзүүдө
Сабактын планын түзүүдө сабак курстарын үйрөтөбүз, агайып ошону полный жанагы 3 планды түзүүдөн баштап, азыр эми кеч болуп кетет да, анын баарын эми ачканданчы. ооба ошону өзүңүздүн айтып койсоңуз болот эле, эмнеден кыйналып аттыңыз эле, кайсындай оюңузду уксак жакшы болот эле да. Ошо сабактын планын түзүү дагы чоң тема. Аны дагы план Эже, дагы бир суроо берсем болобу? Ошо курска бардык да, курска барганда бизде, мен айтып атпайм, мен жаш мугалиммен киргениме 2 гана жыл болду депчи. Азырынча тажрыйба топтоп, көптөгөн нерселерди үйрөнүп жаткан чагым. Анан ошо биздеги өзүбүздөгү болуп жаткан проблемалар менен айтып, сизден кеңеш алсак болот да, ошо курстан. болот, курста болот. Болот, Жардам, жекече жардам. Мен сабактарымда окуган мугалимдер, биздин сабакта окуган мугалимдер, анан тарбиячылар конкурска даярданышканда жардам сурашат, анан усулду коштоо кылабыз. Анан өткөндө да кубандырды, бизде бир тарбиячы ушу курстан үйрөнүп, сиздерден үйрөнүп, биринчи орунду алдым деп сүйүнүп группага жарыялаган. Анан семинар өтөт элем, эртең ачык сабак өтөт элем дегендерге да жардам беребиз. План Абдан сонун. иштейм дегенде курс бүткөндө деле жардам бере беребиз. Кайрылсаңыздар беребиз да. Чоң рахмат. Өтүп аткан Алла разы болсун. Рахмат сиздерге. Дагы бизге кошулуп, ошондо окутуп беребиз. Рахмат сиздерге, ушундай багыт маалымат эле болду, жалпы эле маалымат болду, ошол сиздер менен бөлүшөлү дедим эле. Анан тереңдеп жана кантип методиканы колдонобуз, кантип сабак өтөбүз, усулду колдонобуз дегенде алар көп маалымат ал курста үйрөтөлүп. Мындай жалпы маалыматтарды ушинтип акысыз эле сабакта өтө беребиз. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик каалайм. Терең ыраазычылык билдирем сиздерге. Жакшы эс алыңыздар. Зумду бүтүрө элек болсоңуз, мен бир нерсе сурап алайынчы, Суранч. Сураңыз агай, Алтынбек агай сураңыз. Эгер убактыбызды чындап алып келгенде, эртеңки жакын арада ачыла турган группаңыздарга мен убактым жок, кошула албайт экенмин да, потому что башка жерлерде дагы курстарыбыз бар. Кийинки ачыла турган курстар жөнүндө мындай Instagram баракчаңыздар барбы же башкабы, ошону бөлүшө кетсеңиз жакшы болот эле. Instagram баракчабыз бар, группага салайын. Нур Сабат деген Instagram баракчабыз бар. Facebook баракчабыз дагы бар. Могу декабрдын башы менен болуп калат да, бул заманбап окутуу технологиясы. Андан кийиндер деле уланат, бирок качан болот белгисиз, анткени бул курс 1 ай болот да. Азыр педагогикалык, психологиялык боюнча, бала тарбиялоо боюнча курс жүргүзүлүп жатат. Анан инклюзивдик билим берүү боюнча курс жүргүзүлүүдө да. Анан аяктап калды. Азыр тарбиячылар үчүн, мугалимдер үчүн жарыялап жатабыз. Рахмат эжеке, ушу азыркы өтүлгөн эмеңиздер кайсы эмеде сакталып калат? Бул азыр YouTube'га сактайм мен. Үнүңүз угулбай калып жатат. Канча саат өтөт дагы эме? Сабактар 1-1,5 саат болот да, кечки убакытта болот. Жок, ошо. Өтө атам баштан эметипчи. Инклюзив боюнча деп. Инклюзивди өтүп атасыз да, эми дагы азыр 1-2 күн эме болуп атат. Эртең өтөбүз инклюзив боюнча. Мен катышып аткам да ошо. Эртең да сабагың болобу эжеке? Жок, бул башка курстан сурап жатат, инклюзивдик билим берүү боюнча курс жүрүп жатканда, ошол жерден сурап жатышат. Ал курстун сабагы. Эртең айта албайм, анткени берки тренерлерибиз бир ооруп жатыптыр да. Алар дагы ден соолугу сакайса, дагы бир сабак өтөбүз, жана Сингапур боюнча айтылбай калбадыбы. Дагы бир жарыялайбыз дагы. Точно эртең деп айта албай жатам. Анда сабагыбызды жыйынтыктасак болот. Сабакка катышып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, бейпил
тинчилик, аманчылык, эсенчилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар. Өсүп өнүгүү, Ишиңерге ийгилик. таазим кылам сиздердин кесибиңиздердиги, ушундай даражаңыздарды, мугалим деген улуу адам бар болуңуздар, дайым кызматташып жүрө берелик. Рахмат. Сабак аябай жагымдуу болду. Бардыгыңыздарга, бардык педагогдорго бейпилдүүлүгүн каалайм. Рахмат. Үй бүлөлүк бакубат жашоо. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге. YouTube'дан Нургүл Шарапова деп чыгат. Ошондо менин көп сабактарым бар ал жерде. Нургүл Шарапова. Рахмат, сау. Рахмат. Баарыңыздардын сиздерге ийгилик. Рахмат, саат жыйынтыкталып. Рахмат Нургүл эжекечке дагы. Жакшы эс алыңыз. Чоң рахмат. Ийгилик чогуу. Рахмат Нургүл эже. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Сабактын записин жүктөп коюң. Рахмат.